Саламатсыздарбы, урматтуу каналымдын угармандары. Белгилүү кыргыз эл жазуучусу Касымалы Жантушевдин Каныбек романы менен тааныштырууну улантабыз. Кайгылуу капчыгай. О, Кудай, неге минтесиң? Неге мындай жараттың? Неге зарлаган зарды, буркураган ыйды көрбөйсүң? Тиги дүйнөдө берүүчү шыбагаңдан бул дүйнө үчүн неге бөлүп бербейсиң? Бизди мынча неге кыйнайсың? Кубаныч менен кайгы зарды неге тыйбайсың деп, ажар алаканын жайып, көзүнүн жашын жамкырдай төгүп, үй жанында жалгыз отурду. Анын мүчөсү, төгүлгөн жашы адамдыкындай болгону менен, көрүнүшү жуг алдына чыгып, күн нурун көрбөй соолуган чөп сыяктуу. Колунун тамырлары көрүнүп, бет сөөктөрү оркоюп бери чыгып, жаактары ары кирип, күрөө тамырлары кыбылжып, соолуп бара жаткан арыктын суусундай кыбырап согот. Кайгынын каарына сөөлөт күткөнсүп, эки жаагынан чыккан ак чаштары соккон желге сеңселген болот. Айыл арасында жандуу кыймыл жок. Кайгылуу мүшкүл бүтүн түшкөндөй, кимдир үчүндүр бүтүн аза күткөндөй, кээ бир үйдүн алдында бирди жарым чал кемпир отурат. Аш жылаңачка, бар жокко карабай, айыл арасына өзгөрүш киргизип чуулдап ойногон балдар да көрүнбөйт. Ылаалаган жылкы, сайгактаган уй жок. Бардыгы бытыранды, өз бетинче жайылып жүрөт. Айыл арасындагы көрүнүшкө төп келгендей, тоо башын туман басып, асманды ала булут каптап, жер бетинде ала көлөккө өкүм сүргөнсүйт. Жаркыраган жай мезгили болсо дагы, айылдагылар үчүн табигаттын көрүнүшү сур, аскалар сумсайгансып, жашыл чөптөр жансыз, жаркыраган гүлдөр өлүңкү көрүнөт. Ар түркүм чөп менен гүлдөрдүн жытын мурунга искетип, бирден бирге согуп жорткон жел да бүгүн тынып калган сыяктуу сезилет. Албетте, көздү жаш көкүрөктү чер каптаса, адам баласы үчүн айланадагы көрүнүштөрдүн көркү да көрүнбөйт. Татыгы да болбойт эмеспи? Дарьяхан карыпка суу берип, эки жагын кымтынды дагы күйүп жаткан отту ичкериштирди. Күлүмкан казанга суу куйду дагы, чакасын жерге коюп, жерге жаткан кыл жуугучту керегенин башына кыстарып жатып, тешиктен ажардын ыйлап отурганын көрө койду. Анархан үйдө беле? Баягы ажардагы ыйлап отурат деп, Күлүкан Дарьяханга карады. Үйдө баласына көйнөк тигип отурат эле. Ай жарыктык-ай, канчалык кайрат кыл десе деле болбойт, ыйлайт деле отурат. Балам-ай, ыйлабаганда кантет? Эгер ошол ажардын көргөнүн сен экөөң көрсөң, дайныңарды таппай калар элеңер. Эмнегедир жаны кейип, каңырыгы түтөгөндөй карып башын ары буруп кетти. Анархан баласына жаңы көйнөктү кийгизип жатканда, тыштан Дарьяхан кирип келди. Жаш баланын мүнөзү кандай? Жаш баланын кубанычы да, капаланышы да жайкы күндүн жаап ачылышындай бир иш эмеспи? Эркин Дарьяханды көрө коюп, өзүнүн эбегейсиз кубанычын жалгыз ооз сөзү менен түшүндүрүүгө аракет кылгандай. Апа, ай-ай, апа, ай-ай деп, оң колу менен көйнөгүнүн оң жак этегин чоюп, кудуңдап карай, Дарьяхан комтулду. Ай-ай, эң эле ай-ай көйнөк турбайбы? О, садагың болуп кетейин, өпкө жүрөгүмдү чабайын деп, Дарьяхан Эркинди шап көтөрүп ала коюп, эки алкымынан жыттап, эки көзүнөн өптү. Бир шумдук эсине түшө калгандай мостое түштү дагы, акырын эшиктин бир жагын ачып, Эркинге ажарды көрсөттү. Атасы жаңы гана учуруп үйрөткөн балапан куштай далбаңдап, эне деген жалгыз ооз сөздүн улам кайталай, кенедей чөпкө чалынса жыгылып кетчүдөй колу бутун иретсиз шилтеген бойдон Эркин ажарга карап жөнөдү. Энем ыйлап отурабы, деди Анархан. Энемдин ыйлабай отурган күнү болмок беле деп,
Дарияхан улутунду. Кантейин бардык тагдыр менин колумда болсо, энемдин бир тамчы жашын жерге тамызаар белем, деп Анархан үшкүрүндө дагы көздөрүнүн жашын кылгырта тышка карай жөнөдү. Эне деген сөзүнө дагы бир далай кубанычтуу сөздөрдү кошкондой, балдырап келе жаткан эркин жыгылып ыйлап жиберди. Алда балеки тыңдалайын деп, Дарияхан чуркап барып эркинди көтөрүп ала коюп, жерди бир-эки урган болуп, көйнөгүн аяйлап, энекеси, уулуңдун көйнөгүн карачы, эң аяй деп эркинди Ажарга берди. Ажар эки көзүнүн жашын жеңи менен сүртүп, эркиндин көйнөгүң морт болсун, өзүңдүн жаның бек болсун деп, эркиндин алкымынан эчин кайталап өөп, жаным, кубатым, аман эсен чоңоюп, алдыга өбөк, аркага жүлөк болоор бекенсиң, же атаң сыяктуу көрбөгөн азапты көрүп, көрбөгөн кордуктарга көнөөр бекенсиң. О, шум заман. Ушинтип шумданып турса, сенин багал чагыңды катырып, балтырыңды өстүрбөйт деп, Ажар көзүнүн жашын төгүп жиберди. Анархан менен Дарияхан каңырыктарын түтөтүп, көздөрүнүн жашын кылгыртып, тескери карап кетишти. Адесе оозунан күйүттүн жалыны чыккандай, Ажар айрыкча кайгылуу болуп кеткен. Какаганга муштаган болуп, Ажардын кайгысына кайгы, ыйына ый кошулган. Мындай ый, мындай кайгы жалгыз бул үйдө эмес, ар кайсы үйдө. Айыл арасын апаат баскандай, эртели кеч ар кайсы үйдөн муң канып, ыйлаган ый, солкулдаган кошого угулат. Быйыл жазга жуук айылды кызылча каптап, 21 баланы алып кетти. Анын артынан келте келип, кемпир чал, бала чака дебей, 50дөй кишини алды. Мындан 2 ай мурун Урум менен Турум жана Жолой менен Чоконун уулу 4 бир күнү каза тапкан. Бардык бүлөсү өлүп калгандыктан кай бир үйдүн казаны асылбай, түндүгү тартылбай калган. Бул айылда боору бүтүн, башы эсен адам жок. Оң тарабынан Сооронбай, Айдарбектер, сол тарабынан Зуннахундар кыскандыктан айыл арасы анчалык жакшы эмес. Айыл арасы өлүм жетемдүү жана ачарчылык болгондуктан ар кимдин ою ар тарапта. Мындан 3 ай илгери айылдагылар чогулуп кеңеш кылганда, мен эч кимиңе мындай, андай дей албаймын. Ар кимиң баш калкалап жамбага тургандай болгула деп, Чоко бардык элге айта турган сөзүн айтып, болгон иштер жөнүндө кечиримин сураган болчу. Элдин турмушу күндөн күнгө начарлап, өлүм бир жагынан басса, ачарчылык экинчи жагынан тушаар болгон. Болуштукту сөзсүз балама алып берет элем. Оңбогон Каныбек, чоколор түбүмө жетти. Мен алардын түп тамыры соолгончо кек кубалаймын деп, 3-чү жактан Айдарбек датка камаган. Кудайга шүгүр, болуш болдум. Бирок уездин жананын, досторунун, ак падышанын тапшырган аманатын, ишенген ишеничин актабасам, тиги дүйнөдө жүзүм кара болбойбу? Эгер алардын ишеничин актап, тапшырган аманатын ордунан чыгаруу үчүн Чоко менен алымды баштап, айылдагы эркектерди бүт кармап берсем, менин жүзүм жарык болбойбу деп, 4-чү жактан Сооронбай чыкты. Ата-бабабыз көрбөгөн кордукту көрсөтүп, өмүр бою бетке чиркөө боло турган шерменделикке калтырган Каныбек, Анархан, алым үчөөнүн жана ал үчөөнү калкылап отургандардын канын ичпесем, көксөм суубайт деп, 5-чи жактан Зуннахун, ага жардам берүү үчүн Түлкүбек чыккан. 2 доочу бир келсе, амалыңдын кеткени, 2 оору бир келсе, ажалыңдын жеткени деп, айылдыктардын аргасы кеткен. 2 жактан ээнирээк бастырып барып, эгин-тегин кийим кечи алуу иши алда качан тыйылган. Анткени ары Күлчө тараптан эгин алып келем деп барып, Эркинбайдын уулу Сооронбайдын колуна түшүп таяк жеп, ошондон келе жатып Түлкүбектин колуна түшөт. Медерди Түлкүбек Зуннахунга берген экен. Зуннахун Кашкардын түрмөсүнө салдыртыптыр дешет.
Жок, андай эмес экен. Медерди Түлкүбек жигиттерине сабатып өлтүртүптүр дешет. Жок, Медер кара басып бузулуптур. Зуннахун Түлкүбектин колун куратып жана Кашкардан бир канча черик алып, ушул айылга келмек болуптур. Бизди кармап берип, өзү Түлкүбекке жигит болот имиш деген сыяктуу коркунучтуу каңшаар угулгандыктан айыл арасы качан эле бузула баштаган. Ким кайда кетип жатканы белгисиз. Тек ар кими түн катып, көчүп жатып, баардыгы кетишти. Алымдын оштон келишин, Карыптын айыгышын күтүп, Карыптын туугандары жана жалгыз Чоко калган. Бирок 2 айдан бери Алымдын кабары жок болгондуктан жана Карып оорусунан жөнүкпөгөндүктөн Карыптан уруксаат алып, туугандары кечинде көчүп кетишкен. Чоко кештен бери жол тосуп, азыр үйүнө карай басты. Эмне үчүндүр анын кабагы салыңкы, баласынын күйүтүнөнбү же карылыктын жеткениненби, Чоконун жүрүш-турушу мурдагыдай эмес. Чоко мылтыгын таяна басып, мүрзөлөрдүн жанына келди. Муңдуу кайгы көкүрөгүн кысып, жүрөгүн жараланткандай көкүрөгүн керип, катуу үшкүрүп, кабактарын чытып, чыпталышкан сакалын сол колу менен бир сылап, көк шибердүү түзгө пайда болуп, кимдиндир асылдарын жашырып тургандай үйүлгөн боз топурактуу көк бейит дөбөлөрүн айландыра карады. Мылтыгын жерге коюп, акырын чөп түшүп, эски тондун эки этегин эки тизесине жаздап, алкымдары былкылдап, көккө чейин буулугуп турду дагы, калтыраган муңдуу добушун акырын чыгарып, аузу белланы, андан кийин колхолдабатты 3 кайтарып окуп, жалпы арбактарга бата кылды дагы, мууну кеткен адамдан бетер араңдан зорго турду. Батыш чеги Жолойдун мүрзөсүн жана ага катарлаш чыгыш жагында жаткан Урум менен Турумдун жана башкалардын мүрзөлөрүн кыдырата карап, жакында гана терүү жүргөн адамдар эми ушул боз топурак алдында өмүрлүк уйкусун уктап, айткан сөздү, кайгырган муңду укпай жатканын эсине сала, уулунун бейитине карап басты. Уулунун бейитине жакындаган сайын анын муундары бошоп, алкымы буулуп, көзүнүн кычыктарына жаш пайда боло баштады. Бирок өзүн өзү токтотууга аракет кылгандай ичинен купуя бисмилланы айтып, уулунун мүрзөсүнүн батыш тарабына бир саржанча келип отурду. Уулуна багыштап Куран окууга ыңтайлаганда уулунун мүрзөсүнүн кырынан кимдиндир колунун башы көрүндү. Чоконун жүрөгү булк эте түштү. Көз ачып жумганча көңүлүнө алдан иче ойлор келип кетти. Уулум тирилип чыгып келе жатабы деген ой да келип кетпей койгон жок. Чоко ордунан шашып тура калып, акырын моюнун созуп карады. Сенден ажырап кайда барып күн көрөбүз? Ала жаткан жалгыз деп солкулдап ыйлап жаткан келинин көрө коюп бакырып жиберди. Кайынатасынын үнүн укканда келини дагы бакыра муңдуу ичке үнүн чыгарды. Карыган ата-энеңдин кайгылуу зарын уга кой. Кайгырып ыйлап биз келдик, кадырлуу жалгыз тура кой. Ата-энеңе карашаар ини же сенде ага жок. Көңүлгө төтөп бел кылаар өзүңдөн калган бала жок. Боз топурак үйүңдө мемире буктап жай жатпа. Турчу жалгыз тура кой, кайгылуу бизди какшатпа. Атаң келди жаныңа, карыганда буркурап, тур жалгыз деп мен турам. Түтөбөй күйүп, зыркырап деп, келини уулунун бейитин кучактап алып, чырылдап ыйлаганда, Чоконун көзүнө эч нерсе көрүнбөй, аскалуу тоолор урап, эки капчыгай бирине бири кагышып, жер астын үстүн болуп, түн түшкөндөй караңгы болду да калды. Дал ушул минуталарда өкүрүп ыйлап жатканын же күлүп жатканын Чоко өзү сезбеди. Чоконун боздоп өкүргөн үнүн угушуп, айыл тараптан Күлүкан, Анархан, Дарыяхандар жүгүрүп келишти. Капырай Чоко,
өткөнгө өкүнүп жетпести кууганыңыз кандай, жүрүңүз деп Күлүкан чокону колтуктап, анын артынан келинин колтуктап Анархан менен Дарияхан жүрөдү. Бирок чоконун келини үнүн баспады. Күйөөсү өлгөн күнү кан жуушулткан эки беттен эми дагы кан жуушулуп ыйлап отуруп үйүнө келди. Карып уурусунан жакшы болду. Алымдын келишин күтө берип, чоконун чыдамы кетти. Каныбектин дайынын билүү үчүн кеткен Алымдан эч кабар жок. Алым аман барбы же бирөөнүн колуна түштүбү деген суроолуу ой күндөн күнгө күч алып, ар кимдин жүрөгүнүн башынан тереңдеп орун ала баштады. Күндүз кечке Анархан менен Дарияхан жол тосуп, түндөсү чоко жол тосот. Бирок 3 күндөн бери Анархан үйдөн чыга албай калды. Ажардын абалы күндөн күнгө начарлады. Айрыкча бүгүн эртең менен 2 жолу үзүлүп кайра тирилгендиктен айылдагылардын бардыгы Каныбектикинде. Жол тосууга жалгыз гана Дарияхан кетти. Ажар балам, кандайсың? Жакшы болуп калдыңбы деп жол тосуудан келген чоко мылтыгын керегенин башына кыстарып, Ажардын жанына сыңар тизилип отурду. Жакшы аке байым деп Ажар алсыз табышын чыгарып, билер билбес башын ийкеген сыяктанды. Эркин 2 сөөмөйү менен 2 көзүн мокочо кылып алып, чокого карап, ата бөө деп коркутууга киришти. Эй, мокочо экен? Бул кайдан чыга калган кызыл көз мокочо деп бир азыраак коркумуш болду дагы, Эркинди кучактай калып, 2 алкымынан 2 жыттап, садагаң болоюн эрмегим. Сен болбосоң 3-4 үйдүн ортосунда түн түшүп калаар эле деп чоко баланы көкүрөгүнө кысты. Ажар башын көтөрүүгө умтулганда, эки жагында отурган Анархан менен Күлүкан башын көтөрө коюшту. Ажар 2-3 жолу оор дем алып, эки жагында дилдейип отургандарга карап туруп, чоконун колун өөп, мен адам болбойм аке. Хакыңыз болсо кечиңиз, Каныбек болсо деп өксөп жиберди. Бирок көзүнөн жаш чыккан жок, бир топко кемшиңдеп турду дагы. Мен эми силер менен коштошконум жакшы. Мени атам менен энемдин жанына өз колуңар менен коюп кеткиле. Жалгызымдын жалгыз карындашы Сакадайга, жалгызымдын жалгыз туягы Эркинге, жалгызымдын жары Анарханга көзүңөрдү сала жүргүлө. Кантейин арман көп, айтууга дарман жок. Ушул өлүм алдында турганымда Каныбегимди көрүп, бетинен бир өпсөм болор эле деп дагы ыйлай, жаздыкка башы шылк эте түштү. Экинчи рет эч кимге сөз айткан жок. Сүзгөн көзүн ачкан да жок. Алсыз тамыры анда-санда соккон болуп мемирип жатты. Ажардын жүзүндө тирүүлүк белгисинен өлүм белгиси ашкере тургандыгын өлүм ишин башынан өткөргөндөр үчүн ачык көрүнүп турду. 3 күндөн кийин карып 5 коюнун бирин союп, Ажардын үчүлүгүн берди. Чоконун байбичеси Күлүкан, Дарияхан үчөө Ажардын сөөгүн кармагандыктан Анархан Ажардын кийимдерин үчөөнө бөлүп берди. Чоко жалгыз коюн баласын атап бардыгын чакырды. Иш ушундай болду, карып. Өткөн кеткен болсо кечиргиле. Калдайган калың айыл элек үркөрдөй 3 түтүн калдык. Кантебиз, тагдыр ушундай экен деп көзүнүн жашын кылгыртып, көпкө чейин карып менен Күлүканга карап тунжурап турду дагы, Анархан балам, өз акылың өзүңдө. Жанагы айтканың рас болсо, биздики жака дагы барып калаарсың. Колдон келсе, сенден жардамымды аябасмын деди дагы. Чоко дагы ойго кетти. Карлыктанбы же жалгыз уулунун күйүтүнөнбү? Чоко кээде сүйлөп жаткан сөзүн бүтүрбөй, башка сөзгө кирип кетет. Же айта турган оюн бутташтырып, көпкө сөзүн унутуп кетет. Же өзүнчө наалып, кимгедир каарын төгүп сөгөт. Кээде мылтыгын колго алып, аң улоого жөнөйт.
бирок тоого чыга албагандыгына арман кылгандай, жаш чактагы кубаты жоктугуна кейигендей ичин ирет үшкүрүп туруп кайра үйгө кайтат. Кээ учурларында үйдүн жанынан туруп караган бутан атат. Огу мейлеген жерге тийбесе дагы чаң бурт этип чыга түшсө аябай кубанып калат. Карып чукунун сөзүнө сөз кошуп же башка сөз баштаган да жок. Ар ким өз тагдырынын келечегин ойлогондой тым-тырс. Күн кылкылдап батып бара жаткан учурда чоко жүгүн артып жөнөп калды. Үйдүн жыгачын жалгыз өгүзүнө тутууларын жана майда чүйдөй мерегин уюна арткан. Каралуу тул болгондуктан жалгыз байталын келинине мингизип өгүзүн жетелетти. Анархан менен Дарьяхан курдашын узата барып жол тосууга бирге жөнөштү. Кемпири уюн жөө жетелеп артынан чоко айдап алды. Жоктун жону катуу, өгүздүн мойну катуу деген эмеспи? Көчкөндө калың килем жаптырып, шуру буйла тактырып, төө жетелеп, эки жагына эки келинди жөөкөр кылып алып, көчкөн журттан өлгөн күйөөсүн жуктап ыйлай турган чоконун келини аргасыз байтал минип, амалсыздан өгүз жетелеп ыйлоого туура келди. Күн батып, көкөк басылды, күйүттүү бейбагачынды. Көмүрөй көрдүн алдына күлүстөн неге жашынды? Күн өтпөй алыс барабыз, күлүстөн көтөрчү бер башыңды деп келин ыйлаганда чоко байбичеси экөө дагы боздоп ыйлай башташты. Көкүрөктө чердүү кайгылары көп болгондуктан Анархан менен Дарьяхан дагы муңдууларга мукамдуу үндөрүн кошуп капчыгай ичин жаңыртышты. Каралууга кошулуп, кара кийгендей капчыгай ичи карарып, муңдуу үнгө муңун кошкондой аскалуу капчыгайдын жаңырыгы алда кайда кетип жатты. Энеси бүгүн жаңы өлгөндөй зар кайгынын каардуу селин эми жаңы көргөндөй өпкөккөсүнө батпай жаңы өрдүргөн саамай чачтарын сербейтип чоконун көчүн ээрчий карап үй алдында сакадай эркинди көтөрүп турат. Бир сөз айтышпай муңайышып Карып менен Гүлүкан өз үйлөрүнө жөлөнүп отурушат. Көз байланган убакта Анархандар чоко менен коштошушту. Анархан менен Дарьяхан тушамада калышты. Боздогон үндөрүн баспай, чоколор төмөнкү чоң капчыгайга барганда түндүк тарапка карап бурулушуп, көздөн далдаа болду. Боздоп ыйлаган муңдуулардын үнү алда кайда алыстап, угулбай да калды. Шурдуулар аман эсен жетишер бекен деп буура чыган Анархан улутунуп койду. Анархандын суроосуна Дарьяхан жооп берген жок. Экөө тең алдагандай терең ойлордун кучагына түшүп термелди. Уктаган баласын эркелеткен энеден бетер соккон жел беттен сылайт. Катуу кайгыга батып, кабагын салган карттан бетер аскалуу зоолор түнөрүңкү, жылдыздар сумсайыңкы. Канбектен антип ажырадым. Кайната, кайненемден минтип ажырадым. Мындан ары менин тагдырым кандай болот? Калдайган калың айыл элек. Эки үй калдык. Карып болсо эли тарапка кетет. Мен кайда барам? Жалгыз үй ушул капчыгайда каламбы? Анда менин күнүм кантип өтөт? Бүгүн болбосо эртең аш жылаңач өлөм же колго түшөм. Андан көрө бир жакка кетүү керек. Бирок кайда? Алымдарды ээрчип кайта кетүүгө болбойт. Анда сөзсүз колго түшөм. Арнамыз үчүн Зуннахун Сакадай менен Эркиндин боорун жештен да кайра тартпайт. Ырас эч кайра тартпайт. Эгер эки бала менин бутума кишен салбаганда, жалгыз башты кайда болсо дагы калкалаар элем. Эки бала бар. Кантип мен эки баланы бирөөнүн колуна чырылдатып таштап кетем? Кантип кана? Жок, сүйгөнүмдүн уялашын, жалгыз баласын эч кимге таштай албаймын. Ошол эки бала өлгөн жерде мен дагы өлөм керек. Макул, ошондой эле болсун.
Бирок кайда, кимге барып башпаан алуу керек? Ошкобу? Анда кандай болмокчу? Оштун түрмөсүнөн конвертти чыгарып ала аламбы? Кантип чыгарып алам? Аракет кылбай берекет жок. Деги бир аракет кылуу керек го. Ырас деген сыяктуу ойлор кара булут каптагандай Анарханды каптап, биринен сала бири келип кете берди. Ушул сыяктуу тумандаган ойлордон Дарияхан дагы кача албайт эле. Түн ортосуна жакындаган кезде чыгыштагы асканын артынан жаркырап ай чыга келди. Анархан менен Дарияхан жаркыраган айды бир кыйла эш тутушту. Жеңе, кокус, Зуннахун келип калса, чын эле сизге жакшылык кылбайбы деп. Дарияхан мылтыгын жанына жүлөп, эки колун жеңине катып, Анарханды карап калды. Жакшылык кылбайт? Койчу, ырас. Ушунчулук камкорбу, уялаштык, боор анда да бар чыгар. Мен үчүн Зуннахундан уялаштык боор табылбайт. Анда уялаштык жүрөк болсо, мени Керимахунга бербейт эле. Ал эми менин кылган кылыгымды карачы деп үшкүрүп койду. Ырас, деги аман эсен эле бир жака чыгып кетсек экен. Кокус, жалгыз үй калганыбызды укса келип калаары сөзсүз деп Дарияхан ойлонуп турду дагы, кандайдыр бир коркунуч көзүнө элестегендей жүрөгү болк эте түштү. Бирок өзүнүн корккондугун Анарханга сездирбес үчүн тамагын жасап, оң жактагы ташка акырын барып сүйөнүп көзүн жууп калды. Дарияхандын суроосунан улам Анархандын эсине алда качантан берки иштери түштү. Сонор кууган аңчыдан бетер биринен сала бирин эсине салды. Жемин издеген турумтайдай оюна Каныбекти энеси урганы, аны Зуннахун атып өлтүрүү үчүн өзгөрүн өзүнө каздырганы, энеси уу берип өлтүргөнү жатканы, Каныбектин кайта колго түшүп барганы, Керимахунду алдаганы, энесин алдап качканы, дагы башкалары түшүп, кырдан кылт эткен түлкүдөй элес булас өтө берди. Капчыгайдын оозунда Зуннахун менен Түлкүбек көрүндү. Зуннахундун мингени сары жорго, Түлкүбектин мингени кула жорго. Экөө тең алчылантып алдыда келе жатышат. Ал экөөнүн артында жарактуу көп киши. Ал көп кишинин артында калың черик. Алардын көрүнүшү көзүнө көрүнгөндүн баарын сорчудай, кекенгендердин канына тойчудай болуп келе жатышат. Анархандын жүрөгү оозуна тыгылды. Өлдүк деген үнүн катуу чыгарганда мылтык тарс этип атылып кетти. Эмне жеңе деп көшүлүп бара жаткан Дарияхан ордунан ыргып туруп, өз мылтыгын алууну унутуп, Анархандын колундагы мылтыкка жабышты. Дарияхандын суроосуна Анархан жооп берген жок. Тек тоңгон өлүктөй катты да калды. Тарс эткен мылтык үнүнө капчыгай ичи жаңырып, жаңырыктар аскадан аскага кетти. Анархан эсине келе баштаган сайын денесин муздак тер басып, бүткөн бою шалдырады. Дарияхан кичине эсин жыйып, өзүнүн мылтыгын ала коюп, кулагын кайрып, төмөн жагын эчемирейт карады дагы. Эмне болду? Эмнени аттың жеңе деди. Дарияханын үнүндө өтө катуу корккондуктун белгиси бар эле. Сары сана, сары убайымдуу киши курусун деп Дарияханга өтө чоң күнөөлүү болгондой төмөн карап, кечирим сурагандай жылмайды дагы. Ойлонуп отурсам эле, көп колу менен Зуннахун Түлкүбектер келе жатат. Көп ойлонгондуктанбы же корккондуктанбы көзүмө укмуш көрүндү. Ат деп катуу кыйкырганымды жана мылтыктын кандай атылып кеткенин өзүм да сезбей калдым, деди Анархан. Алда жеңекай, мени өлтүрүп кое таштадың деп Дарияхан Анархандын мылтыгын октое баштады. Чыгыштан чулпон жаркырап, өзөн башынан таң атаардын салкын жели зыпылдап жүрө баштады. Таң атканын кабарлагансып, кайбир чымчыктар үн салды. Сопулардын азан чакырганын туурагансып, алдагайдан ала күүлөр күркүлдөйт. Табигаттын баардык көрүнүшү тынчтыкта.
Бул тынчтыкты бузгансып, төмөн карай арылдап кетип жаткан жалгыз гана балыктынын суусу. Мылтык үнүн угуп, санаалары тынбагандыктан карып менен Гүлүкан келип кайта кетишти. Кокус жоо келип калса, Дарияхан менен Анарханга жардам берүү үчүн келишсе керек. Эгер чындап жоо келип калса, 4 адам 2 мылтык менен эмне кылмакчы? Чындыгында буларды калкалап турган себеп эл арасына тараган ушак эле. Сооронбай Эркинбайдын уулун уурдаган экен. Ал үйүнө барып өлүптүр. Эркинбайдын уулунун кунун алуу үчүн жана Каныбектин кегин алуу үчүн чоролор аябай камынып жатат. Киши башына бирден мылтык урунуп, балыктынын оозуна замбирек орнотуптур. Замбиректин оогуна кабылган адамдын жаны калабы дешип, эл арасына ойдо жок ушак таралган. Ошондуктан Сооронбай, Айдарбек жана Зуннахундар акылдашып отуруп, тике кол салып барууну тыйып, эки жакка чыккандарын талкалай берүү жөнүндө чечим кылышкан. Бирок бул жердеги элден эч ким калбай качып кетип жатканы жөнүндө алар эчтеме билген эмес. Себеби бул айылга корккондуктан эч ким келбейт. Бул айылдан көчүп кеткендер болсо, өз башы үчүн эч кимге сырын айтпайт. Дарияхан, эмне? Бир дабыш угулдубу? Кана? Деп экөө тең элеңдеше эки жактан дабыш тыңшашты. Төмөнкү мерилиштен бир киши көрүндү дагы, бери карата бурулуп жөнөп калды. Дарияхан менен Анархандардын төбө чачтары тик туруп, бүткөн бойлору түрүлдөй баштады. Мына келе жатат. Садагаң жеңеке, эмне кылабыз? Сен аткын. Жок, өзүң ат. Менин көзүмө эч нерсе көрүнбөй баратат деп Дарияхан калтыраган үнүн чыгарды. Тиги келе жаткан атчан эки көзүн Анархан менен Дарияхандан албай келе жаткандай көрүнгөндүктөн экөө таштын коңулуна отурушса да, өздөрүн дөбөнүн башында даана отургандай сезишти. Атчан жакындап келип тура калды дагы, эмнегедир чоочулап, алдын ала озунгандай. Ой, кароолдо ким бар деп дабыштады. Алымдын үнүбү? Кийими башка го? Ооба. О, кароолдо ким бар деп атчан экинчи рет кыйкырды. Алым? Ушул экен деп Дарияхан ордунан тура калды. Алымдын жүрөгү оозуна тыгылды. Анын көзүнө айылдагылар бүт кырылып жалгыз гана Анархан менен Дарияхан калгандай көрүндү. Көз ачып жумганча, бул кандай окмуш? Эмне үчүн бул экөө кароолдо? Айылдагы эркектер кайда кетти? Эркектер колго түштүбү? Же дагы бир шумдук болдубу деген сыяктуу ойлор келип кетти. Капырай деге, аман эсенсиңерби деп Алым обочодон сурай баштады. Аман эсенчилик, өзүң аман эсен келе жатасыңбы деп Анархан кичине утурлай басты. Анын көрүнүшү Алым үчүн терең сыр сактагандай, сум сайынкы жана шумдуктуу. Алым Дарияханын ыйлап турганын көрө коюп, эмне ыйлап турасың? Эмне шумдук болду деп кумсара түштү. Корккондуктанбы же Алымды көрө коюп сүйүнгөндүктөнбү? Же Алымдын жакшы көргөн энеси Ажардын өлгөндүгүнөнбү? Же жалгыз үй журтта калгандыгына ардангандыктанбы? Дарияхандын жашы мөлкүлдөп төгүлүп турду эле. Сизден корктук деп билери билбес жылмая жашын сүрттү. Бирок анын жылмайышы чын айткандыктын белгиси эмес эле. Алым атынан түшө калып, Анархан жеңе, аман эсен жүрдүңбү? Үй бүлө аманбы? Эркин чоңойдубу деп кол алышты дагы Дарияханга умтулду. Анархан шүгүрчүлүк дегенден башка эч жооп кайтарган жок. Эки көзүн жалжылдатып Алымга тегилди. 2 айдан бери көп азаптарды чеккендиктенби, же 2-3 күндөн бери түн катып жол азабын көргөндүктөнбү? Алымдын көрүнүшү Анарханга коркунуч жаратты. Эмне дээр экен? Каныбек аман эсен түрмөдө экен дейби же өлүптүр дейби деген суроо көз ачып жумганча Анархандын көңүлүндө 1000 кайталанды. Анархандын кыяпатын көрүп сезе койду дагы, барган ишиң кандай? Акем аман эсенби деп сурап жиберди.
Акең аман есен бар, түрмөдө эле жатат деп жаңы чыгып келе жаткан кара мурутун сылап, билинер билинбес улутунуп койду Алым. Деги аман есен түрүү барбы деп Дарьяханга берген жоопко ишенбегендей Анархан умтула басып Алымга дагы тегилди. Бар Анархан жеңе, мен сизге калп айтмак билем деп эмнегедир кечирим сурагандай шылкыйып туруп, эдиге деген тилмеч аркылуу ат бекетке сүйлөштүм эле 50 сом берип. Өзүң кудай болбогон соң көрөр күнүң ушу деген тура. Эчтеме чыкпады. Күнүгө эртең жооп алып берем деп жүрүп, 2 айдан бери сандалыпты. Акырында 50 сом да жок, жооп да жок болуп чыкты. Коркунуч көп болгондуктан өзүм ачык айрым кирише албадым. Өткөн жума күнү кокустан эле Каныбекти көрүп калдым деп сүйүнгөндөй көрүнүш менен мен Оштун Пиян базарынан чыгып эски шаарын көздөй бара жатсам, түрмөнүн эшигинин алдына бир далай киши айдап келип калды. Каныбек оюмда жок эле. Буларды кайдан айдап келди болду экен деген ой менен карап калдым. Карасам Каныбек жүрөт. Өңү саал азыңкы, колу бутунда кишен. Мен кубанганымдан кыйкырып жибере жаздадым. Анан Каныбек дагы мени көрө коюп, бирдеме дейин дегенче болбой, ары түртүп кийирип жиберишти. Аңча болбой сол жакка чыкыйга бирөө коюп калды. Карай салсам, полиция түрү суук бирдеме деп эле балдырайт. Көзүң жамандыкты көрбөсүн, чуркадым да кеттим деп күлүп койду. Шордуунун шору арылган эмес экен го деп Анархан көзүнүн жашын төгүп жиберди. Жалпы адат боюнча жана Анархан менен Сакадай көңүлдөрүнө алар деген ой менен Алым ажарга өкүрүп барып түштү. Күлү камбаштап келиндер ыйлап бүткөн кезде Абакебай, ушинтип жетип калдым. Биз Шордуунун багына Абакемди ээрчте келсең болбойбу деп Сакадай бакырып келип Алымдын мойнуна асылып калды. Муңгангандар үчүн муңдуу баланын муңдуу үнү кандай? Муңдуулардын ыйы кайта башталды. Түшкө жакын бардыгы чогулуп барып, Мүрзөнүн жанынан нан жасашып, молдолугу жок болсо дагы карыпка жоромолдотуп Куран окутушуп, үйгө карап кайтышты. Чоң ата, чоң энем, өз энем жер алдында, Абакем түрмөдө, биз Шорду эми кантип күн көрөбүз деген Сакадайдын сөзү дагы баарын ыйлатты. Алым ушул жашка келгени Сакадайдын сөзүндө күйгүзгөн сөздү, муңдуу назик үндү угуп, бүгүнкүдөй ыйлап көргөн эмес, жана калдайган калың айылдан ажырап, жалгыз калгандыктан күйүүтүн дагы тарткан эмес. Капчыгайдын каңгыраган ээндиги, Сакадайдын муңдуу үнү Алымдын ит жүрөгүн эзип бардык кубатын алган сыяктанды. Кеңеш алда качан бүткөн. Анархан Сакадай менен Эркинди алып Ошко бармак болду. Карып, Күлүкам экөө катуу бакыт тарапка барып баш калкалап жан бакмак болушту. Дарьяхан Алымдан сурангандыктан жана Алым өзү дагы Анарханды кыйбагандыктан Дарьяхан Анархандар менен бирге кетмек. Алым болсо андалуу мындалуу билөө болмок болду. Бул кеңеш жөнүндө эч ким ирээжиген жок. Күн бата тушамадан өтүшүп, чоң Капчыгайга келишти. Алдыда бара жаткан карып коштошуп ажыраша турган мезгил жеткенин белгилегендей аттын башын буруп тура калды дагы. Кана Анархан балам, эми коштошолу. Өткөн кеткен жамандык болсо кечиришели. Ушинткен күндү көрүүнү эч кимибиз каалаган жок элек. Бул да болсо Кудаанын буйругу экен. Аманчылык болсо кетилген туяк жетилип, бүксүргөн аягыбыз кайта толгусу бардыр деп жашыңкы дабышын чыгарып Анархандын колун кыса кармады. Келечек тагдырлар кандай болууруна көз жетпей, алыска ажырашып бара жаткандыктан эски чердүү муңдуулардын коштошууы башталды. Мына кайгылуу Капчыгай, күндүзү бооруна жайылган малга, түндөсү жаркылдап оту күйгөн калың айылга магдырап, жандын, малдын түркүмүнүнө үн кошуп, кимдердидир кучагына калкалагандай болгон Капчыгай бүгүн малсыз, жансыз,
Қалың айылсыз қаңғыраған. Кайгылуулардын үшкүрүгүнөн жаралгансып, капчык айылдый муздак жел жүрдү. Сайда саны, кумда изи калбаган шурдуулардын көз жашынан жаралгансып, балыктынын суусу жагат. Кокту колотту туман басып, асманды кара булут каптады. Капастагы шумкарлар. Күн ысык, адам көп, көчө тартипсиз. Көчө менен бирөө желдирип келип, же кошап жеккен орумду извозчик өтүп кетсе, көчөнү чаң басат да калат. Бирок туулгандан бери адат болуп калгансып, буруксуган чаңдан эл көп жийиркенбейт. Эски шаар, жаңы шаар болуп, Ош шаары экиге бөлүнгөндүктөн, экөөндөгү курулуш, көчөлөрүндөгү көрүнүш эки башка жана андагы жашаган адамдар дагы экиге бөлүнгөнсүп турат. Түрмөнүн күнбатыш жагындагы экинчи көчөдөн чыгышка карай жаңы шаар аталгандыктан европалык форма менен үй салдырган европалыктар турат. Түрмөдөн бир көчө чыгышка басып барып, оң тарапка бурулган жерде базар. Бул базарда соода кылуучулардын көпчүлүгү европалык. Базар анчалык чоң болбогону менен майда чүйдө дүкөндөрү көп. Ошону менен бирге эртеликеч көчөнүн көркүн ачуучу кабактар бар. Мас болуучулар көп болгондуктан пиян базар деген атка конуп кеткен. Чындыгында бул базар атына жараша бар эле. Мас болуп жыгылуу, эки-экиден топ-топ болуп кызлала кан жайышып урушуулар бул базардын кызыгандагы катарындагы көрүнүш боло турган. Күмүш сархан алуу, чылым чегейин десең, эски шаарга бар. Кайф болуп, мас болуп, өлүп кетейин десең, пиян базарга бар деген лакап эл арасына жайылып кеткен. Кылган иши жок болуп, күткөн үмүттөн эч натыйжа чыкпагандыктан алым абдан зерикти. 5 тыйындык соодасы жок болсо да, таң эртеден бери жаңы шаарды кыдырды. Жакшы чыккан муссалладан колдо жасалган винодон 2 чыны ичип, анча-мынча кызып да алды. Базардан чыгып төмөн келе жатканда, оң кол тарабындагы казарманын дарбазасынан ат ойнотуп 30дай атчан солдат чыга келди. Алдында кара кашка ат минген офицер тирүк мушту сурданып, муруттарын чычайтып, үстү башын жаркылдатып, кылычын кыңгыратып, көчөнүн ортосуна келип төмөн бурулду. Анын артындагы аскерлер дагы офицердин артынан бурулду. Бардыгынын мингени окшош кара ат, кылыч белде, тапанча жанда. Мылтык кийинде, окшош кийинген алымдын көзүнө бир айылды, азыр эле барып чаап келүүгө бара жаткандай көрүндү. Көчөнүн батыш жаккы жээги менен төмөн карата ээрчий басты дагы, алдынан чыккан татарга умтула. Бул солдаттар кайда барат деди. Татар колу менен ак бууранын капчыгайы тарапты нускады дагы. Шаардын баш жагына барып, ат ойнотобу же башка жакка барабы? Ачык билбеймин деп өтө берди. Алым азыраак баса түшүп, шаардын башына карата төтөлөп бир көчө жогору барганда, оң тарабы ачык талаа өңдүү болду. Бул талаанын нары жагында көркөмдөлүп жасалган көк үйдүн төбөлөрүндө алтын сыяктуу жаркылдаган кресттери бар. Бирок анын чиркөө экенин Алым билген жок. Уездин турган үй экен го деп ойлоду. Сол тарабынан төбөсү жашыл сыр менен сырдалган көк үйдү көрдү дагы. Бул дагы бир чоңдун үй экен го деп ойлоду. Чындыгында бул тепирейген көк үй Ош шаарынын почтасы эле. Алым эки жагын карап делдейип туруп, почтадан жогору өтө бергендеги сол кол тарапка бурулган баг арасындагы жолго түшүп кетти. Көп узабай сол тарапка бет алып, ак бууранын суусуна салынган Акимдин көпүрөсүнө барды. Эски шаардагы чоң көпүрөнү көрүп жүргөндүктөн бул көпүрөгө таңыркаган жок. Көпүрөнүн үстүнө чыгып, арылдап ак бууранын акканын, кирген буурадай ак көбөгүн чачканын карап туруп, Сулайман пайгамбар өзүнүн даанышман улук
даражалуулук аркасында дөөлөрдү өзүнө багындырып, ошол дөөлөргө тетиги аскалы тоону кестирип, ушул ак бууранын суусун бери агыздырган экен деген сыяктуу элден уккан, элдин эски сөздөрүн эсине түшүрдү. Алым көпүрөнүн үстүндө туруп, шаардан акимдин багына карап чыгып бара жаткан эки аял, эки эркекти көрбөй тура берди. Аялдардын бири Алымды көрө коюп, көпүрөдөн тетиги немени кетир дегендей кылып, эрине карап колдурады. Эркектердин бири катуу сүйлөп, кабагын үтүрөйтүп, Алымга карап умтулду. Алым жалт карай салып чоочуп кетти. Орустун эмне дегенине түшүнбөсө дагы, кабагын үтүрөңдөтүп, колун нускаганынан улам жолдун оң тарабына чыга берди. Бирок эмнегедир ыраазы болбогондой, аялдар мурундарын чүйрүшүп кетенчиктегенде дагы бирдеме деп колдурашты. Эркек дагы колун нускап үтүрөңдөп, жолдун экинчи тарабын көрсөттү. Алым алардын эмне үчүн минтип жаткандарына түшүнбөй делдейип тура калды. Экинчи эркек чуркап келип, Алымды түртүп, жолдун сол тарабына чыгарды дагы бир тээп түртүп жиберип, чөнтөгүнөн кол жоолугун алып, колун аарчып, күлүмсүрөй беркилерге карады. Анын мындай эрдигине кубангандай берки эки аял дагы жаналы калбай күлүштү. Бул эркектин бири почта башчысы, экинчиси сооп орундарынын башчысы. Тиги эки аял ошол экөөнүн аялы эле. Алымдын көпүрө үстүндө турушу, андан жолдун жел тарабына тура калышы тиги көпкөн аялдар үчүн эң жаман эле. Алар саякат кылып жүргөн жерлеринен Алымдайларды көргүлөрү келбей турган. Бул господалардын эмне үчүн мындай мамиле кылгандыгына Алым эч түшүнбөдү. Муштумдарын түйүп, тиштерин кычыратып, эченирээт чуркап барып коюп жиберүүнү да ойлоду. Жашабыраак калган өзбек кетменин ийинине салып, багарасынан басып келди дагы Алымга салам айтып, «Кайсы жерликсиң тууган?» деди. Алым тиг оруска бир тептирип, бир муштатып унчукпай кала бергендигине намыстанып, бул адамдан уялгандай төмөн карап туруп, «Алайлыкмын» деди. «Базарлап келгенсиң го?» «Ооба, дурус экен иним. Мен ушул жерлик өзбекмин. Мына бул бактардын арыгын чаап, суусун сугарам» деп, улутуна кетменин жерге коюп, тигөөбүздөгү бакты акимдин багы деп коебуз. Оштогу төрөлөрдүн баардыгы ошол бактын арасына сейилдикке барат. «Албетте иним, сен экөөбүзгө ал бак арасынан орун жок» деп, өзбек бир аз ойлонуп турду дагы, «Атың ким иним?» деди. «Орунбай» деди Алым. «Менин атым да Орунбай» деп, аты уйкаш чыкканына кубангандай өзбек күлүп койду. «Ал бактын арасына биз барууга болбойбу, Орунбай аке?» «Ал бак арасы эмес, ушул жол менен жүрүүгө болбойт» деп, Орунбай азыраак ойлонуп турду дагы, «Ал бак арасына ак сөөк төрөлөр барат. Алар бизден жийиркенет. Ошондуктан алар баскан турган жерлерине бизди жүргүзгүлөрү келбейт. Көрдүңбү? Жана сени жол жакка чыгарышпай уруп, жолдун теги тарабынан айдап чыкты» деп Орунбай карап калды. Орунбай бул сөздөрдү жөн салды гана Алымга боору ачыгандыктан айтса дагы, Алым үчүн «Жерге кир, жигит эмес экенсиң, таяк жеп кала бердиң» дегендей сезилди. Уялганынан Орунбайга карабай төмөн карап кызарды. «Эчтеме эмес иним, булар ак сөөк төрөлөр, бизди адам катарында көрүшпөйт. Мышыкка оюң, чычканга өлүм деген эмеспи? Дал ошондой» деп, бир аз зээни кейип турду дагы, «Менден 12 жаш кичүү Мамажан деген иним бар эле, быйыл 30га чыкты» деп, терең улутунуп, «Ошол иним өткөн жазда ушул көпүрөдө турса, сулуу кыз колтуктаган бир орус жигит келет. Менин иним унчукпай тура берет. Биз келе жатсак, калпагыңды алып жолдун тегиндей чыгып турбайсың» деп, баягы кыз колтуктаган орус жигит инимди жаакка коюп жиберет. Иним ачуусу чукул, курч жигит эле. Орус жигиттин эки жаагына эки чаап жиберет. Кызы бакырып кайра чуркайт. Аңгыча полиция келип, менин инимди кармайт. Ал жигит ушул Ош акиминин мектепте окуган уулу экен. Ал иним ошондон бери түрмөдө жатат. Эмне болору белгисиз.
Менин оюмча ары жактан темир күрөк көтөрүп келе жаткан орто жаштуу орусту көрсөтө. Сергейдин ою боюнча менин инимди сот кесет, бирок иче жыл кесет. Баарыдан мурда Сибирге айдап жибербес бекен деп Орунбай көзүн жашылдантып кандайдыр иштин айласын сурагандай Алымга тегилди. Демек, кылмыш иниңизден болбогондон кийин адилеттик кылышаар, деди Алым. Иним, адилеттик асманда, тепкичи акчадан эмеспи деп жардамсыз, амалсыз экенин далилдегендей Орунбай үшкүрдү. Кимдин акчасы көп болсо, адилет ошонун колунда деп оруп алган тамекисинин түтүнүн буркуратып, достук күлүмсүрөмүш көз караш менен Сергей Алымга көз кысып койду. Адилеттик асманда, тепкичи акчадан деген макалга Алым абдан ойоду. Суннахундун байлыгындай байлыгым болсо, Каныбекти гана эмес, Ош шаарын бүт сатып албас белем деген ой да эсине түшүп кетти. Иним, алайлык экениң рас болсо, сенден бир сыр сурайынчы деп Орунбай оңтойлонуп турду дагы. Жакында инимдин зайыбы түрмөгө тамак кийирди эле. Ошондо иним дасторкон короп бир нанды кайта бериптир. Туткунда жаткандын колу тийген нан таберик эмеспи деп баардыгыбыз чогуу отуруп жейли десек, арасынан кат чыкты. Катка: «Аке, мен жакшымын. Эмне болоорубуз маалым эмес. Түрмөдө киши көп. Мени менен бирге камерада Каныбек деген кыргыз жигит жатат» дегенде Алымдын көзү жайнап, өңдөрү өзгөрүлө түштү. Орунбай Алымдын маанайын байкай койду дагы: «Эмне иним, сен Каныбекти таанайсыңбы?» деди. Жок, айта бериңиз» деп Алым шашуу менен бирге ыңгайсыздана түштү. «Каныбек абдан сонун жигит экен. Мен аны бир тууганым сизден дагы артык көрүп кеттим. Эгер анын башынан өткөргөн окуясын сиз уксаңыз, ыйлабай отуруп укпас элеңиз. Ал өзү кадимки Айдарбек татканын каралы экен. Кашкар түрмөсүнө мурдагы жылы качыптыр. Эми бул түрмөдө отурат. Бирок ал кески, кесеп, уур эмес. Азаттык үчүн көп азаптарды кечиптир. Аке, мен десең ушул Каныбек үчүн бир жакшылык кыл. Карыган чоң ата, чоң энеси жана өз энеси, жаш карындашы, жашалган аялы, жаңы төрөлгөн баласы калыптыр. Мындан 5 жыл мурун Карымжан байбачага тери алып келип беремин деп Алайга барбадыңыз беле? Ошондо Чоко деген чалдан көп арзан тери алдым деп кеп салгансыз. Каныбектин үй бүлөсү ошол Чоко деген чалдын айылында экен. Өзүңүз эптеп барсаңыз дагы, же Алайдан келген кыргыздан болсо дагы сурап, үй бүлөсүнүн амандыгын эптеп билдириңиз деп жазыптыр. Эми сен алайлык болсоң, ошол Каныбектин үй бүлөсүн билесиңби? Алар аман эсен барбы деп Орунбай Алымга тегилди. Мен Каныбекти билемин, бирок сыр алышып көргөн жигитим эмес. Чоң ата, чоң энеси жазында келтөө оорусунан каза тапкан. Өз энеси жазында ошол Каныбектин күйүтүнөн жүрүп каза болду. Аялы, баласы, карындашы аман эсен, бирок үй бүлөсү жакында Ошко көчүп кетти деп уктум эле. Кайда, кимдин короосуна көчүп келгенин билбейм. Алым деген иниси дагы көчүп келсе керек. Туура, Алым деген иниси катта да жазылган. Ал эмнеге келген деп сөзгө аралашууга аракет кылгандай Сергей сурады. Ким билет, ошол агасын түрмөдөн чыгаруу жөнүндө келсе керек. Алым өзү байбы? Кайдан бай болот? Бир атынан башка эчтемеси жок боло турган. Ой, анда эчтеме чыкпайт деп Сергей колун шилтеп койду. Орунбай аке, эгер мүмкүн болсо соопчулук үчүн бир молдого кат жаздырып, Каныбекке берип жибербейлиби деп Алым ойлонуп тура калды дагы. Эгер анча-мынча тыйын керек болсо, мен деле жардам кылайын соопчулук үчүн деди. Жакшы болот, бирок кимге жаздырабыз деди Орунбай. Анда сенин үйүңдүн жанында кун кыйкырып, асан чакырып айткан молдо бар эмеспи деди Сергей. Ал молдо курусун, өгүнү иниме кат жазып бер десем болбой койгон деп молдону жек көргөндөй Орунбай терс карай берди. Анда мен өзү жазат. Мен орусча жазат, анда окуп берсе орус көп табылат деп Сергей чөнтөгүнө кол сала баштады. Алым жанагы орустан таяк жеп калгандыктан Сергейди жакшы көрбөй турган, анын мынчалык эпилдешинен шек санады. Орунбайга жал карап туруп: «Жок, орусча жазууга болбойт.
Балким ок берүүгө орус табылбай калар деди. Оо, мен түрмөдө жаткан орустарды күн көрүп атам, деп Сергей чөнтөгүнөн бир эличе карандашын алып, Орунбайдын чоң бычагы менен уштап, тамеки орогон кагазынан алып, эмне деп жазайын дегендей Орунбай менен Алымга карады. Мейли, кайсы молдого барып жалынат элем, андан көрө өзүң жаз. Сен деле мага окшогон шурдуусуң го, деп Орунбай жаздыра турган сөздөрүн даярдагандай ойлонуп калды. Кайда болсо орус чоңдук кылса, бул орус кайдан жүрүп шордуу болот деген ойду ойлоо менен Алым Орунбайга карады. Ой, дат, шорубуз бар экен, бечара чалым, шоруң көп экен, деп жыгыла тура жүгүрүп келе жаткан аялды көрүп, аял экенин тааный койду дагы Орунбай ордунан ыргып туруп, аялын утурлады. Аялы бир кыйын укмуш менен келе жатканын сезгендиктен Алым менен Сергейлер да турушту. Эмне болду? Вай, шорум курусун. Эмне? Мамажанды Сибирге айдап кетип жатат дейт. Ким айтты? Бүгүн келиниң түрмөгө барган экен, түрмөдөн бир канча адамды айдап чыкты дейт. Караса Мамажан бизди Сибирге айдап кетип жатат. Кайыр кош болгула деп кыйкырып ыйлап жиберди дейт, деп Орунбайдын аялы күйүккөндүктөн жана ыйлагандыктан өпкөсүн баса албай эмтикти. Шорум кайнаган экен го, деп бакырды дагы Орунбай сууну бойлоп эски шаарды көздөй жүгүрдү. Ой, даттап, анын артынан аялы жүгүрдү. Балким Каныбекти дагы айдап бара жаткандыр деген ой менен алардын артынан Алым да кетти. Кат жазууга даярданган Сергей ошол калыбы менен селдейип ээрчи карап туруп калды. Түрмөдөн эки шаарды көздөй кете турган жалгыз көчөнүн көрүнүшү бир паста өзгөрүлдү. Өйдө төмөн чапкылаган полицейскилердин өкүмү күчтүү болгондуктан төө жүргүмүштөй тарбалаңдаган арабалар, коңгуроосун шылдыраткан ак шейшептүү извозчиктер, аркы-терки жүргөн адамдардын жүрүү туруусу тыйылды. Алдагандай шумдукту бүткөнсүшүп, көчөнүн эки тарабындагы үйлөрдүн адамдары кенедей терезесинен, эшиктин тешигинен көчө тарапты карашат. Эки өзбек, эки кыргыз, бир тажик, калгандары орус, бардыгы 12 киши. Өңдөрү соолуган гүлдөй саргайыңкы. Бардыгынын кийгендери боз, колу буттарында зоолу. Эрксиз кордука, чексиз сомбулукка көнгөндөй ким менендир күрөшүп, акыры сөздөрүн айтууга аракет кылгандай, көздөрүн жалжылдатышып, көчөнүн эки тарабын карашат. Сокур болсо кулагы менен уксун дешкенсип, колу буттарындагы чынжырларын шылдыратышат. О, журт, Орунбайдын иниси Мамажан 10 жылга кесилип Сибирге бара жатат, деп. Оң жагындагы дарбазага карап, ыйламсыраган үн менен Мамажан кыйкырып жиберди. Өмүр узун болсун деген аялдын үнү айдалып бара жаткандарга шашпай угулду. Мамажан кыйкырганда анын артындагы солдат Мамажанды мылтыктын кундагы менен бир койду дагы унчукпа деди. Мамажан бет менен жыгылып кете жаздап барып, сендиректеп кайра түзүлдү. Бул туткундарды чак түштү. Элдин көзүнчө айдоодогу максат элдин үшүн алуу эле. Алым өлдүм талдым дегенде үйгө жетти. Эки жагын каранды, курууду эч ким көрүнбөгөндүктөн үйгө чуркап кирди. Алымдын кум сарган өңүн көрүп, Анархан менен Дарьяхандын жүрөктөрү оозуна тыгылды. Эмне болду окуй? Жүргүлө, түрмөдөн бир канча адамды Сибирге айдап бара жатат дейт. Балким алардын арасында Каныбек болуу мүмкүн. Кучакташып көрүшүп, колубуз менен тамак бере албасак дагы көзүбүз менен көрүп калалы, деп Алым чакадагы муздак сууга умтулду. Сооронбайлар ошко жума сайын келип тургандыктан бирде болбосо бирде кокустаанып калып чатак чыгарабы деп Анархан менен Дарьяхан көчөгө чыкканда дайыма паранжы жамына турган болушкан. Сакадай мен да абам менен көрүшүп калайын дегендиктен эркинде таштаар адам жок, Дарьяхан көтөрдү. Көп убакыт өткөрбөй бардыгы эски шаардагы көпүрөнүн батыш тарабына өтүштү. Бирок эл кандай имиш сөз угула калса,
Бири көрүп чуркаса, бир тобу көрбөй чуркамай адаты бар эмеспи? Бир канча күнөөкөрдү Сибирге айдап бара жатат деген кабар жерден мурун желектей желбиреп шаар ичине тарагандыктан көчөнү көлдөлөң тосуп эл небак чогулган. Чогулгандардын 1000ден бирөө айдалып бара жаткандардын жакыны. Араңдан зорго алымдар элдин алдына чыгышты. Жаңы шаардан бери түшө калган кыяда 40 чакты солдат тегеректеп туткундарды айдап келе жатышты. Өңкөй боз кийимчендердин ким экендигин алыстан тааныбаса дагы элдин эки көзү айдалып келе жаткандарда. Элдин көпчүлүгүн көрүп чоочулашканбы, жарактарын жаркылдатып, алчылантып аттарын жулкунтуп, элдин алдын тоскон полициялар көбөйүп кетти. Көпүрөнүн батыш жак көйүзүнө өтө бергенде сол кол тараптагы чоң чайхананын чарпаялары адамга жык толгон. Бирок бул чайхананын ээси чоң бай болгондуктан чайханада отургандар жөнөкөй адамдар эмес. Байбача, соодагер, эшен, кожо, молдо, төрөлөрдүн тукумдары. Чайхананын көчү жак четинде көк килем менен жабылган чарпаяда тарпка үйүлгөн ак кажыр баштанышып, өңчөй боз кийинишип, баштарына силде чалган бир топ молдолор отурушат. О, Куданын жакшы көргөн пенделери деп. Бир молдо үнүн катуу чыгарып, элди айландыра карап, дүйнөдө эч күнөө кылбаган бир момундан бетер үнүн мукамдуу созуп, 30 күн корозону кармап, 5 убак намазыңды үзбөй окуп, малыңдын садагасын, орозоңдун питирин бер. Кудага кулдук кылып, падышага наалат кылба. Падыша куда эмес, Кудаадан жуда эмес демек, падышага акарат кылган адам же кара санап кастык кылган адам бул дүйнөдө эч качан жарыбайт. Тиги дүйнөгө барганда бети кара күнөөкөр болуп тозокко түшөт. Кудаанын буйругу узун, ак падышанын укуругу узун. Кимде ким кара санап кастык ойлосо, ал адам тетиги айдалып бара жаткандардын кейипин кийбей койбойт деп, молдо колу менен айдалып келе жаткандарды көрсөтүп, менин сөзүмө эл уюдубу же жокпу деген ой менен элди тегерете карап алды. Күнөөкөр кандай? Көзүңөр менен көрдүңөр. Ар балаяден сак болуш үчүн садагаңарды бердиңер деп, узун бойлуу, боз чапанчан, ак селдечен бирөө колундагы патнос менен оозунан чыккан үнүн кубулжуткан болуп ырдап кое берди. Анын ырдаган ырына жана патнос менен үнүн кубулжуткандыгына караганда, ушундай учурларда дин жомокторун айтып, динге байланыштуу ырларды ырдап, элден кайыр садага жыйнай турган кожо молдо ишендердин жарчысы экендиги көрүнүп турду. Бара келде, уул экенсиң. Хан катынын күнөөлөп, мунаранын башына таштатканын ырдасаңыз, ырас, ошол өңдү эрине кара санаган аялдардан падышага кастык кылган күнөөкөрлөрдүн икаяларынан баштасаңыз дешип, тегерете отургандар мактагандай ырчысына карашты. Куураган арчадай кул жуюп отурган молдо ишендердин жайып койгон жоолугуна туш тараптан кайыр садакалар келип түшө баштады. Бабабек байдын уулу Каримжан жоолук жайып отурган молдолордун жанына келип тура калды дагы. Оң колу менен оң жаккы төш чөнтөгүнөн 10 сомдук кызыл кагазды булактатып сууруп чыкты дагы. Эки жакты карабай көзүн сүзүп, акча кармаган колун төмөн сунду. Анын марттыгы менен байлыгын куттуктап урмат кылгандай 4 молдо жоолугун 4 бурчунан кармап өөдө тосого үштү. Каримжан жоолук акырын таштады дагы, сол колу менен сол жаккы төш чөнтөгүнөн күмүш саатын алып, акырын ачып кулагына тыңшап кайта салды. Сүзүлгөн калыбы менен акырын башын көтөрдү дагы. Өзүңөрдүн жаныңар үчүн кайыр садакадан тартынбагыла агайындар. Кайыр садака бул дүйнөдө да, тиги дүйнөдө дагы жанга аралжы болот. Өз жанына кайыр садака кылбай, Кудайды унуткан адамдар тетигиндей болот деп, Каримжан сол колу менен айдалып келе жаткандарды нускады. О мен, ар балееден Кудайым өзү сактап, ар дайым Кудай бизди кем кылбасын дешип, молдолор Каримжанга карап бата кылып жиберишти.
Садака үчүн Каримжандын 10 сом ташташы, бардык кожо молдолордун чуулдап бата кылышы карап турган эл үчүн мурун болбогон окуя сыяктанды. Туткундарды айдап келип калышты. Тиги кыргыз экен, тиги баягы Митке тентек экен, тигинеси баягы Орунбай Кембагалдын энеси Мамажан экен дешип, күбүр-шыбыр сөз күч ала баштады. Каныбек алдыңкы катарда келе жатат. Өңүнөн азып калган. Алда кимди издегендей көздөрүн алаңдатып, элдин арасын карайт. Жалгыз Каныбек эмес, бардыгы ушинтип карашат. Кимдендир акыркы жардам сурагандай көздөрү жалдырашат. Бирок алардын көз карашы темир капаста жалдырап, чалгындарын жыртып, учууга зар болуп отурган шумкардан эч айырмасы жок эле. Анархан жеңе, тигине деп, алым акырын гана шыбырап Каныбекти көрсөттү. Садагаңа ким деп Дарияхан ыйлап жиберди. Кантип учурашабыз деп Анархан чыдамсыздык менен Алымга карады. Алым айласыз терең улутунуп койду. Дарияхан паранжасын ачып, эркинди жогору көтөрүп Каныбек тарапка колун нускады. Тигине атаң тигине карачы, көрдүңбү Садагаң, ошол сенин атаң деп эркинге аныктап көрсөтүүгө аракет кылгандай, өзү Каныбектин көзүнө көрүнүп, таанылууга шашкандай илгерилеп умтулду. Бирок сол тарабындагы атчан полициянын кыйкырыгы Дарияханды чегинтүүгө аргасыз кылды. Каныбектин көзүнө көрүнүп калууга аракет кылып Анархан дагы паранчысын ачты. Анын алдында Сакадай турат. Анын өңүндө кубаныч менен кайгынын белгиси аралаш турат. Мына абам келет, аны менен көрүшөбүз, сүйлөшөбүз. Бирок энемдин өлгөнүн угузабызбы же жокпу деген сыяктуу суроолор эсине эчең келип эчең кетүүдө. Чындыгында бул өңдүү кыялдар Анархан менен Дарияханда да жок эмес эле. Каныбек Алымды көрө коюп көптөн жоготкон жогун эми тапкандай кубанычтуу көрүнүш менен умтула. Аман эсенсиңерби деди. Бирок Алым мындай тар жерде эмне деп жооп кайтараарын билбей Сакадайды алдына тургузуп, Анархан менен Дарияхандын колун кармай калып, башын ийкей, эркинди көрсөтө колун булгады. Аңдыгандар болсо көрүп калбасын деген ой кылт эте түшкөндүктөн эки жагындагыларды жалт-жалт карай салды. Сакадай көзүн жашылдантып карап турат. Эгер Каныбек Садагаң, Сакадай деген үнүн чыгарса, ал бакырып жиберүүгө даяр эле. Бирок абам азыр биз менен көрүшөт. Абам келип мени мурун өбөр бекен, же баласын мурун өбөр бекен деген ой күчтүү болгондуктан ыйлаган жок. Алымдын аракетинен Каныбек бардыгын тааныды. Жүгүрүп келип баласынын бетинен өөп, бардыгы менен учурашууга эрксиз болуп, бардыгынан айланайын, кош болгула, 20 жылга кеттим, үмүт үзбөгүлө келермин деди. Бирок анын үмүт үзбөгүлө келермин деген сөзү өтө бош, жашыган үн менен чыккандыктан акыры угулбай да калды. Бул жерге чогулган элдин бардыгы дээрлик базарга келген өзбек жана кыргыз болгондуктан Каныбектин сөзү кимге айтылып жатканын эч ким байкаган жок. Каныбектер суунун батыш тарабындагы көчү менен Анжиянга кетүүчү чоң жолго карап бурулушту. Баягыдан берки үмүтү, ойлогон таттуу кыялы бошко чыккандай. Жеңе, абам чын эле бизге келбейби деди Сакадай. Келсе гана Садагаң деп Анархан ыйлап жиберди. Сен бала эмессиңби? Эчтеке дешпес, чуркап барып учураш деди Дарияхан. Чурка деди Анархан дагы. Анархандын чурка деген сөзү амалсыздын чарасы эле. Эгер Сакадай барып Каныбекке өптүрүп келсе, дал ошол Каныбек өпкөн жеринен өзү өбүү эсине түшө калды эле. Абаке деп Сакадай бир бакырды дагы Каныбекке карап тызылдаган бойдон жүгүрдү. Амалсыз жалдырап бара жаткан Каныбек Сакадай чуркап келе жатканын көрүп, уялашын кучактай калып, бооруна кысып, бир эмес 1000 өбүүгө даяр болуп, колун жайып, бурулуп тура калды. Сакадай жолун торогон полицейскилерден буйта отуруп, Каныбекке эшиктөрдөй калганда, туткундарды айдап бара жаткан солдаттын бири Сакадайды тосуп туруп, кайра ыргытып жиберди. Аркы жакта бара жаткан солдат Каныбекти желкелеп айдап жөнөдү. Сакадай тура калып дагы умтулганда, бери жактан чуркап барган полицейский
Сакадайды колдон алып ыргытты. Сакадай чыңырып барып, буртулдаган чаң арасына жатып калды. Артынан бир аксакал орус чуркап келип, Сакадайды жерден көтөрүп ала койду. Сакадайдын айрылган бетинен аккан каны, чырылдаган үнү көрүп тургандардын көз жашын эрксиз төктү. Бетинен кан агып, эски ак көйнөгүн кызыл кан кылган бир өзбек чуркап келип, орус чалдын колундагы Сакадайды ала коюп, "Ыйлаба кызым, о бечара" деди, кызды сооротуп. Бул Мамажанга учурашам деп умтулуп, полицейские бетин айра чаптырып алган Орунбай эле. Орунбайдын аркасынан аялы, келини Анархан, Дарияхан алымдар бара жатты. Алар менен бирге 4 жашар эркек баласын жетелеп, ботодой боздоп, бир орус аял менен жанагы чал келе жатты. Муңдууларга муюшуп, кайгыларын бөлүшү тартышчуудай кайгырган сөздөрүн айткан болушуп, көп эркек, көп аялдар көз жаштарын төгүп келе жатышты. Муңдуулардын муңканган үнү, буркураган күйдүргү сөздөрү көргөндөрдүн көз жашын төгүп, көңүлдөрүн жарадар кылды. Капастагы шумкарлар болсо алда кайда алыстап, Сулайман тоосунун түндүк тарабы менен батышка карап бурулуп көрүнбөй калышты. Туткундар сыры. Жол азабы, көр азабы. Каныбектер жолдогу станцияларда же шаар сымактарда сандалып жүрүшүп, бир ай дегенде Самарага, 6 ай болот дегенде Иркутскинин түндүк тарабындагы бир селого барышты. Селонун тегерегинде иштеле турган казыналык жумуш көп болгондуктан, бул село сүргүндө жүргөндөрдүн лагери болуп эсептеле турган. Бул жерге келер менен Каныбек мурунку үйүр алышкан жолдошторунан ажыраган. Октон качкан чилдей кылып, ар кимин ар тарапка бирден бөлүп жиберген. Үйрөнүп сыр алышкан жолдошторду дагы көрөр бекемин деген суроо Каныбек үчүн табышмак. Март айы болсо дагы азыр бул жерде жаз белгиси жок. Жер бети актан кепин оронуп, десе ооздон буу буркураган ызгардуу суук. Селонун чыгыш жаккы четинде окшош салынган бир нече үйлөрдүн аралыгы 10 саржандан. Бул үйлөрдүн айланасы узун шыргыйлар менен бекитилип, темир зымдар менен чырмалган. Жумушу барлар тийиштүү жерден уруксаат алып келбесе, бул жерге келүүгө село адамдарынын акысы жок. Каныбек 4 адам менен бир бөлмөдө. Бөлмөнүн түндүк тарабына кыркасы менен тактайдан секче жасалган. Ардактап жагылган жарык жок. Печканын оозунан көрүнгөн оттун жарыгы өңдү даана көрсөтпөсө дагы жүргөн тургандарды көрсөтүп турат. Бөлмөнүн ичи алдагандай чирип бара жаткан көк чыттанат. Бирок иреге тарапта кереги тийген жаман челектин жыты каңылжарды жарып тургандыктан үйдүн көк чыты эч кимге сезилбейт. Каныбек адеп келгенде үйдүн чытынан жийиркенип, тамагы ооруп жүрсө дагы кийинки күндөрдө үйрөнүп кетти. Каныбек 2-3 жаранканы печканын ичин көздөй ыргытып койду дагы. Секче тактайдын үстүндө жаткандарга карап калды. Тиги жаккы четте жаткан украиндик Давиденко эти толмоч адам. Дайым сүйлөөрдө көзүн ачып жумуп, муруттарын сылап алмай адаты бар. Күчү жок сууга жүгүргөн тегирмендей жоон үнү менен гүрүлдөп сүйлөгөндө Каныбектин күлкүсүн келтире турган, анын сол жагындагы жаткан Иванов деген орус, жашы 40-тарга барып калган. Атууга деген өкүмү бузулуп, 20 жылга кесилип келген. Атуу камерасында 3 ай жатканда бузулуп калганбы? Өтө тез ачууланып, ачуусу келгенде сөздүн көбү билинбей да калат. Сакал муруту аппак, сөөктөрү москоол, сары киши. Бирок өтө арык болгондуктан тарамыштары чыгып, көрүнүшү абдан начар. Бирөөгө ачуусу келип же жолдошторунун бир кылыгы көңүлүнө жакпай калса, жер тепкилеп ыйлап жиберет. Анын сол жагындагы жаткан Эрнс. Аты жана өзүнүн айтуусуна караганда немец, тилине караганда орус, жашы 30-тарга жаңы чыккан, абдан толмоч, кабагы терең, дайыма күлүмсүрөп турат.
Бирок сөзгө абдан сараң. Жолдоштору аңгеме айтса, жан дили менен тыңшайт. Өзүнө сөз кезеги келгенде көмкөрөсүнөн түшүп жатып алат. Бул кайдан чыккан шайтан эле? Эмне үчүн биздин жалынып жалбарганды укпайт? Бул чын күнөөлүү киши эмес. Бул биздин арабызда жүргөн тыңчы. Мындай шайтандарды арадан жоготуш керек деп көп учурларда Ивановдун ачуусу келет. Бирок Эрнест сөз айтпай, карап коюп күлүмсүрөп жата бере турган. Сөзгө сараңдыгына жараша анын боорукерлиги өтө күчтүү. Кокус жолдошторунун бир жери ооруса же капа болуп турса, Эрнест ошол жолдошторунун көзүнүн агы менен тең айланып, жанынан чыкпайт. Ооруганына тамак алып келүү, суу алып келип берүү, өз тамагынан арттырып берүү анын адаты. 10 күндөн бери Ивановдун ичи ооруп, көп учурларда тамакка бара албай калганда Эрнест тамак алып келип берет. Сенин бул мүнөзүң эң жакшы, бирок эмне үчүн сен бизге сырыңды айтпайсың тууган деп көп учурларда Иванов Эрнесттен сурайт. Эмне сырды айтмак элем? Силердин сырдан менин сырым башка дейсиңби деп Эрнест күлүп коет. Эрнесттин сол тарабында жаткан Муслимахун, жашы 30-дан жаңашкан уйгур, өңү сары, сакал муруту жок, көсө, башы жылтыраган тас, бою жапалдаш, анчалык эткел эмес. Сырдашууга ачык айрым. Жолдоштору башынан өткөргөн турмуштарын, көргөн кордуктарын айтып жатканда, болуш, би, казы, старчындардын же полиция, суд, төрө, уездин аттарын укса, эчтемеге карабай, башыңды жей турган деп жаман сөздөрү менен сөгө берет. Бирок берсе да бай жакшы, бербесе да бай жакшы. Жесе да май жакшы, жебесе да май жакшы деген макалын айтып тура калгандыктан Иванов бул макалды жактырбай, бул макалдын жакшы эмес экендигин айтып уруша кетет. Давиденко помещиктердин кол алдында кызмат кылып келген дыйкан. Дыйкандарды уюштуруп, помещиктерди өлтүрүүгө аракет кылган жана буят чыгарууга аракет кылган деген күнөө менен айыпталып, 18 жылга кесилип келген. Анын мойнунда дагы 8 жыл бар. Иванов 1905 жылкы революциянын жөнөкөй катышуучуларынын бири болсо дагы революционер деген наам менен 15 жылга кесилип келген. Эрнесттин кимдиги, эмне үчүн түрмөдө отургандыгы белгисиз. Муслимахондун тарыхы баарыга маалим. Ал өзү тарыхын сулуулап айтуудан чарчабайт. Айрыкча кийинки күндөрдө өтө шайыр болуп кетти. Күндөн күнгө анын кубанычы чоң. Мойнуна кесилген 8 жылдан бир гана ай калды. 8 жылдан бери түрмөдө орустар менен бирге жүргөндүктөн Муслимахун орусча тилди эң жакшы билет. Каныбек экөөнүн мамилеси жакшы. Тиги үчөөнүн бир сөзүн дагы калтырбай Каныбекке айтып берип, жана Каныбектин бир сөзүн калтырбай тиги үчөөнү айтып берет. Эрнест акырын башын көтөрүп, эки жагында колдорун төбөсүнө алып чалкасынан жаткан Давиденко, Иванов, Муслимахун үчөөнү карады дагы печка алдында терең ойго түшүп селдейип турган Каныбекке тигилип, «Каныбек» деди. Каныбек жалткырай салды дагы терең улутунуп жиберди. «Эмне селдейип турасың? Сен мындай ачуу ойчул болбо. Ар бир ачуу кайгы, телмирткен терең ой адамдын өмүрү үчүн уу болуп эсептелет. Кел мындай отур. Баягы кыздын оюнундагы ырдадым деген ырыңдырдачы», деди Эрнест. Эрнесттин мынчалык эзилип көп сүйлөгөнүнө кубангандай Муслимахун ордунан тура калып, Эрнесттин сөзүн Каныбекке айтып берди. Каныбек азыраак жылмайып, акырын келип отурду дагы. «Тойгундан жалгыз туулган бозум түлөк шумкармын. Кара байыр казанат, какырдуу чөлдүн тулпармын. Кайрып таптоо келишсе, кажыбай мен да чуркаармын» деп мукамдуу обонго салып, аягын созолонтуп барып бүтүрдү дагы Эрнестке карап күлүп койду. Эрнест бир топко ойлонуп турду дагы. «Жакшыр, мен жакшы көрөм. Мындан революциялык ыр чыгарууга болот» деп айтып жиберди дагы, жашыруун бир сөзүн абайсыз айтып жибергендей эки жагындагыларды карап туруп, революциялык ыр чыгарбаса дагы
Биз өңдөөлөр ырдап жүрөгө болот, деди дагы. Төмөн карап ойго кетти. Баятан бери Давиденко менен Иванов дагы Эрнисттин бүгүнкү мүнөзүнө жана сөзүнө кызыгып таң калгандыктан орундарынан туруп тыңшап калышкан. Эрнис: мен өзүм жумушчумун. Жумушчу адам ар дайым иштин тууралыгын, чындыгын, ачык айрымдыгын сүйөт. Мүмкүн жумушчулар арасынан кытмырлар да чыгаар. Ага талашым жок. Мен өзүм ачык айрыммын. Жанымда жүргөн адамдан кенедей сырымды жашыргым келбейт. А сен андай эмессиң деп таарынгандай терс карай берип, эчтеме билбегенсип жүрдүң эле. Эми революция деген сөздү чыгарып отурасың. Кайсы революция жөнүндө айттың деп Иванов тигиле калды. Кана тууган, эгер сырыңды айтсаң, биз сага ишенебиз, айтпасаң ишенбейбиз. Анда сен биздин арабызда амал менен жүргөн арам кыял адамсың деп Давыденко жоон үнү менен салмактуу тарттырып ишендире айтты. Түн узун, эртең жумушка чыкпайбыз деп Муслимахун менен Каныбек жаалай башташты. Эрнис көпкө чейин унчукпай төмөн карап турду да: менин сырымды айтууга мүмкүн эмес. Эгер айта турган болсом, арабыздан чатак чыгууга мүмкүн. Себеби сырыма сиздер ишенбейсиздер. Кимде-ким менин чын сырыма ишенбесе, мен ал адам менен өлүшкүм келет, деп жолдошторуна кырка карап туруп: жарайт, айтайын, деди. Бирок сиздерден менин суранаарым, менин сырым жөнүндө эч кандай талаш чыгарбагыла. Ишен, ишенбе, уккан бойдон кала бергиле деп катуу үшкүрүп, орогон тамекисин күйгүзүп чоң тартып, түтүнүн кайра бурулдата үйлөп: менин атам чоң помещик, 500 теше жери, ал жерде иштеген көп адамдары бар. Албетте атам помещик болгондон кийин менин кандай тарбияланып чоңойгондугум белгилүү. Университетте окуп жүргөн кезим, күндөрдүн биринде сабактан кийин жаткан жериме 3 бала келип калды. Алар тамашалашып отуруп папирос сурады. Жок деген сөзгө ишенбей, илинүү турган костюмумдун чөнтөгүн аңтара башташты. Мен алардын папирос таппай куру кол чыгаарына күлүп турганымда бир кат сууруп чыгышты. Эрнис падыша байларга каршы революциялык иштериң кандай? Мен жазган 2 катты алыпсың. Жашыруун басылган китепчени окуп түшүнгөндүрсүң. Помещиктин баласы болсоң дагы, падыша бай помещиктерди кулатууга даяр экениңди билем. Өзүңдүн оюңду толук жазып, белгилүү адрес боюнча жибер, кош мырзам, деп жазылган катты шатыратып окуп чыгышып, көздөрүн алайтып мени карап калышты. Дал ошол минутада өзүмдүн эмне болгонумду билбейм. Арадан 10 минут өткөн кезде 2 полицейский кирип келди. Мен эсим угуп калганда ал үчөө директорго барып, директорлор полиция чакырыптыр. 2 полицейский үйдүн ичин аңтарды. Эчтеме табышкан жок. Бирок мени айдап барып камап койду. 5 күн өткөндөн кийин революционер деген сөздү мойнума алып 10 жыл өкүм кылды. Бирок атам байлыгынын күчү менен суттун өкүмүн буздуруп мени куткарып алды. Бул иш үчүн атам мени көп кыйнады, урду, тепкиледи. Менин айткан сөздөрүмдү көп учурларда четке какты. Мен ишенимсиз киши болдум. Менин иштерим гезитке басылып чыккандыктан биздин наамды, кадыр баркты булгадың деп энем дагы жемелөөчү болду. Ойноп күлгөн тең туштарым менден алыстады. Бузукулук ишти, мага каршы революция ишин окуганча чарбачылык ишин оку деп атам чарбачылык ишке салды. Кантем окууну жыйыштырып амалсыз атамдын айтканын орундатууга туура келди. Саат чыкылдап жылып күндөр өтүп жатты. Ички жумуштарды мен тындырып тургандыктан атам тышкы иштери менен болду. Өзүмө даражалаш тең туштарымдан ажырагандан кийин энемдин маңдайында соксоюп жалгыз отуруу көңүлүмө жакпады. Көп учурларымды иштеткен жумушчулардын арасында өткөрөм. Ага ата энемдин ачуу тилин көп уккандыктан жумушчулар арасы мага тынч жана көңүлдүү болуп туюлду. Атам сыяктуу каарып, уруп сокпогондугумдан болуу керек, жумушчулардын мага мамилеси жакшы болуп кетти. Жаштары кадырлап, карылары жалынып туруучу болду. Бирок мен өзүмдүн сырымды жана революция жөнүндө билгенимди алардын арасына айтууга шарт жок эле. Себеби кайбир адамдар атамын тапшыруусу боюнча мени аңдый турган.
Бир күнү кечинде жумушчулардын жаткан жерине бардым. Кыз, келин, жигиттердин баардыгы чогулуп тамашалашып турган экен. Мени көрө коюп салам берип тура калышты. Бирок менден ыйба кылыштыбы же дагы бир жумушка буйрат дештиби? Жалдырап карап калышты. Анчейин табашабы дедим эле. Эртең жумушка чыкпай турган күн болгон соң бүгүн ойноп көңүл ачалы дедик эле деп бир жигит жооп айта салды. Кана, оюн күлкү, тамашаңарды жасай бергиле, көрөйүн. Эригип келдим дедим эле. Жаштар арасына кубанычтуу кыймыл, шыңкылдаган күбүр-шыбыр пайда болду. Господиндин алдында тартиптүү болуп, жакшы ырдырдап, жакшы бийлерди бийлегиле деген шыбыр сөздөрү кулагыма дагы угулуп турду. Кана, курдаштар деген кыйкырык чыкканда. Сол тарабымда отурган жигит 12 катар үй урагандай гүрүлдөтүп гармонун чоюп алды дагы мукамдуу күүсүн созо баштады. Тегеректеп турган жаштар: "Ай, Данюшка, Данюшка, сен кайдагасың? Ай, Данюшка, Данюшка, сен кайда барасың? Кайрыл мында, кайрыла кет. Сулууну мындан табасың" дешип, аял эркектердин азигүндөрү кубулжуду. Бул ооздон оозго көчүп жүргөн эл ыры болгондуктан ырдын ичинде кандай жашыруун мааниси бардыгын, эмне үчүн мындай ырдалып калгандыгын түшүнбөсөм дагы, бир жароокер өзүнүн сүйгөн жигитин чакырып жаткан сыяктуу элес көз алдымда турду. Бирок мындай ырдын маанисине түшүнбөгөндүктөнбү, же жароокер жалгыз кыз менен сүйүшүп көрбөгөндүгүмдөнбү, же башка бир себеп барбы, мындай ырларды жактырбай турганмын. Мен эчтеме дегеним жок. Жаштарды дагы көңүлдүү ырларды ырдоого жана бийлөөгө сунуш кылдым. Жалындуу жаштыкты ооругандай, кечке жумуш кылып чарчагандыгын билишпей, бири гармон тартып, калгандары ырдап, кыз жигит болуп, чарк көпөлөк айланып бийлей башташты. Мурун окуп жүргөндө театрларга барып, эчен оюндарды, эчен бийлегендерди көрчүмүн. Бирок бул жаштардыкы сыяктуу мени канааттандырып кубанткан эмес. Жаштардын мага берилип кадырлаганынанбы, же бул жаштардагы касиеттин өзгөчөлүгүнөнбү, оюндары укмуш болуп көрүндү. Бардык жаштар бийлеп ырдашты. Жалгыз гана Лиза бийлеген жок. Ал кыздын ата-энеси бизге жаңы келип кызматка киргендиктен, мен ал кызды жүз токтотуп көргөн эмесмин. Эми бизден Лизачка бийлесин деп, бир келин бийлеп барып, Лизаны колдон тартты. Кыз менден уялыңкырады. Мен кичпейилдик менен бийлей берүүсүн сурандым. Караңгыда өңү түсүн жакшы көрө албасам дагы, жаштардын ага кылган мамилесинен улам анын кадыр барктуу, жакшы кыз экендигин сездим. Гармончу бала гармонун аркырата 2-3 жолу чоюп алып, кулактарын быдырата басып жибергенде, муз тепкендей зуулдап, этек жеңин делбиретип, саамай чачтарын желге желектей желбиретип, тегеректеп отургандардын ортосун бир тегеренип чыкты. Гармондун үнүн, кыз келин, жигиттердин тарсылдаган алаканы, кыйкырган кыйкырык, ышкырыктары көз илештирбей кыздын бийлегенине менин оозум ачылды. Жаштардын оюнуна, айрыкча Лизанын бийине абдан ыраазы болдум. Дагы ойной турган күндөрүндө мага эскертип коюуну суранып үйгө кайттым. Бирок Лизанын элеси жүрөгүмө кадала баштады. Уктасам түшүмдөн ойгонсом көз алдыман кетпей, түнү бою түйшүктө болдум. Эртеси дагы бардым. Эртең кайда барып, эмне жумуш кылуу жөнүндө жумушчулардын башчыларына эскерткен болдум. Чындыгында менин максатым эртеңки жумуштарды тапшыруу эмес, Лизаны далдап көрүү эле. Бирок үйдөн чыкпай койгондуктан кызды ал жолу көрө албадым. Тимошка деген баланы чакырып алдым. Тимоша жаштардын оюнун башкара турган адаты болгондуктан, аны жаштар көп учурлары атынан айтпай, атаман деп чакырыша турган. Атаманга кечинде дагы оюн куруу жөнүндө айттым эле. Ал жан дили менен кабыл алды. Дрожка коштуруп алып, эгиндерге бардык. Кайта келип ат минип, мылтык алып, дондун боюна бардым. Мендеги сүйүү ишинин биринчи башталышынанбы, же Лизанын өзгөчөлүгүнөнбү? Оюндан кечикпөө үчүн шашып кайта тарттым. Кечикирбейт.
Бүгүнкү күндүн узундугу бир нече күнгө татады. Жаштардын оюнга желдүүлүгүнөнбү же мени кадырлашканынанбы дароо чогулушту. Оюн түркүмдө эле башталды. Көздөгөн максатым Лизаны көрүү болгондуктан мен анын жанына барып тура калдым эле. Отуруңуз деп Лиза ордунан тура калды. Сулуунун мага кылган таасириненби мен саал ыңгайсыздана түшүп, шашып, кечээки түнкү бийлегенине рахмат айтып, бүгүн да ошондой бийлеп берүүсүн сурана кеттим. Жаркыратып жакшына кайтараган чачы, жаңысында көрүнгөн айдай ийилген кара кашы, карагаттай кара көзү, жүзүнө жараша кол менен жасагандай болгон мурду, жаш баланын эрдиндей эриндери кичинекей, оозуна жарашып, сулуулугунун көркүнө көрк кошкондой болуп турду. Мен жанына бара калгандыктанбы, же мен көз кырымды салып калгандыктанбы, ак жүзүнүн отуна билинер билинбес кызыл нур пайда болду. Кийгени узун ак көйнөк, бутунда кара ботинке, колго соккон ак байпагы бар. Эки кулагынын көнчөгүнө илинген кичинекей иймектери сулуунун көркүнө кубанып бийлегендей кыймылдап турат. Жалпы кийим көрүнүшүнө караганда аялдар гимназиясынан окуп отпускеге келген кыз деп ойлоорлук. Ак жибек көйнөгү сулуунун денесин кучактаганына кубангансып, эч жеринде бырышы жок. Дал ортосу керилип, бели кыналып, көкүрөгү торсоюп турат. Ошол күндөн тартып, кандайчадыр бир кубат мени Лизага жакындата баштады. Бирок Лиза чечилип, мага берилген жок. Канчалык чын сырымды айтсам дагы, ал мага шектүү мамиле кылат. Жүзү каралык кылып алдап кетүүчүдөй көрөт. Мендеги сүйүү оту болсо күндөн күнгө күч алды. Лизаны күн сайын эмес, саат сайын көрүүгө умтулдум. Лиза аркылуу ата-энеси менен тааныштым. Лизанын атасы Павел Семенов албеттүү чоң киши. Көзү анчалык көк эмес, чачы каралжын, өңү кызыл тору. Сөзгө анчалык уста эмес, бирок жыбыратып көп сүйлөгөндү жактырбайт. Маанилүү сүйлөсөң же жакшы китеп окуп берсең, аны угуудан эч талыкпайт. Жашы 40-тарга барып калса дагы, оюн күлкүгө шыктуу. Жай отурганда жакшы көргөн ырынан ырдап, же гармондун үнүн укса тура калып бийлеп жиберип, Марюся жалындуу кубат өчелек бекен деп аялына карап күлүп калат. Айрыкча кавказдыктардын күүсүн укса эч токтонбой турган. Мария Семеновна Лизанын энеси орто бойлуу, кызына түспөлдөш, каш менен чачынын каралыгына жана жалпы түспөлүнө караганда кавказдыктардын кандайдыр бир чалымы бар. Кимге да болсо күлүмсүрөй карап, дайыма кичпейилдик менен мамиле кылат. Ал ар качан күлкүлүү же кайгылуу окуядан кеп салууну жакшы көрөт. Бизге жаңы келип иштегенде арабадан жыгылып буту сынып айыккандыктан саал оң бутун сылтып басат. Мен бош убактымдын көбүн ушул үйдө өткөрүүгө кунталып кеттим. Лизаны сүйгөндүгүмдү, ага каралап көп барып жүргөнүмдү, үйлөнүү жөнүндө Лизага айтканымды ата-энем билет, бирок мага ишенишпейт. Мени кызына теңебегендиктен эмес, даражалуу байдын уулу кандайдыр эки жүздүүлүк кылса, же ата-энеси бизди теңин албай, уулуна башка бирөөнүн кызын алып берсе, биздин кызыбыз шерменде болуп калабы, же жалгыз кыздын багы байланабы дешип чоочулашкандыктан менден сактанууну кызына көп эскертишет. Чындыгында мен андай жаман ойдон таза элем. Менин чын тилегим Лизага үйлөнүү эле. Лизанын жакшы киши экенин, ага үйлөнсөм бактылуу боло турганымды алда качан чечкемин. Бирок мен Лизаны сүйүп жүргөнүмдү ата-энеси билбей турган. Бир күнү Лиза ооруп калды. Анын мындай ооруп калышы мага жаман болду. Лизаны дурустап багуу үчүн ата-энесин кызматтан бошоттум. Кызы айыкканча иштебесе дагы ала турган акысын береримди эскерттим. Ал убакта оор адамын багып, үйүндө калган адамдарга акы бермек турсун штраф салып, мурунку акыларынан кармап кала турган адат бар экенин билесиздер. Энесине 15 сом акча берип, фельдшерди алдырттым. Албетте шаар жери болгондон кийин андай фельдшерлер үчүн 15 сом арзанбы?
күнүгө бир келип Лизаны карап дары дармегин бекер берүүчү болду. Ошонун натыйжасында Лиза аман эсен 1 ай болот дегенде айыгып кетти. Мен үчүн, айрыкча ата-энеси үчүн бактылуулук болду. Алардын мамилеси мурункудан алдаганча өзгөрүлдү. Бирок мага тиүү үчүн кызына уруксаат беришкен жок. Бир күнү Шашкеде келе жатсам, Лиза чай кайнатып стол үстүнө конфет, кант, нан, туздалган балыктарын жана бир бөтөлкө арагын алдыма койду дагы эркелете карап: "Сережа, алар мени ушундай деп атай турушкан. Бул кандай чиш деп таң калбаңыз. Сиз келсеңиз ушундай күтүүнү ата-энем буйруган. Азыр алар өздөрү да келишет. Кандайчадыр сизге айта турган сөздөрү болуу керек" деп күлүп койду. Анын үнүнүн чыгышы жана сол кулагыма угулган жүрөгүнүн урушу мени сүйгөндүгүн далилдеп турган эле. Көп кечикпей Павел менен Мария келди. Адатыбыздай амандашып, столду тегеректеп отуруп калдык. Павел экөөбүз арактан азыраак ичип да жибердик. "Сережа, Лиза экөөң бириңди-бириң жакшы көрүшөөрүңөрдү жакшы билебиз. Айрыкча сен дедек болуп жүрөсүң" деп Павел мага карап күлүп койду. Мен абдан ыңгайсыздана түштүм. Лиза акырын чыгып кетти. Биздин уялганыбызга жана Павелдин олдуксон сөз айткандыгына Мариянын ачуусу келе түшүп: "Сен эмне тең тушуң менен сүйлөшкөнсүп дөөдүрөп отурасың" деди. "Кечиргин, Марюся" деп элчилеп жылмайып айткан сулуу сөздү билбейм. Билген сөзүм ушул. Туура гана айткым келет" деп Павел кечирим сурагандай мага карап: "Сережа, Лиза сенден кемдик кылбаса, сен Лизадан кемдик кылбайсың. Сен сыяктуу күйөөлүү болуу, даңктуу жерден куда сөөк күтүү биз үчүн жаман болбосо эле. Бирок иштин тетиги сен экөөбүздүн колубузда эмес, ата-энеңдин колунда. Алардын байлыгы бар, кадыр барктуу кишилер. Алар өзү сыяктуу адамдардан куда сөөк күткүлөрү келет. Мен сыяктуу адамдардан куда сөөк күтүү алар үчүн намыс болот. Сен барып ата-энең менен акылдаш. Алар макул десе, мен сени жерди каратпаймын" деди дагы экинчи рет коюлган аракты мени менен кагыштырып ичип жиберди. Чындыгында Павелдин сөзүнө кошумчалоого же башкача кеңеш берүүгө сөз таппадым. Павелдин сөзү туура. Бирок бул жөнүндө мен мурун такыр ойлонгон эмесмин. Лиза менен коштошуп үйгө кайтып бара жатканымда алдыман ат баккан Крылов чыкты дагы: "Мырзам, сизди атаңыз шашылыш түрдө чакырып жатат. Тез жүрүңүз" деди. Мен эс тарткан атам мени биринчи рет шашылыш түрдө чакырып отурганына таң калдым дагы. "Эмне болду" дедим. Крылов бир топко мукактанып турду дагы. "Анык билбейм, атаңыз ачууланып, энеңиз ыйлап жатат" деди. "Эмне, урушуштубу?" "Жок, анан эмне?" "Жанагы оңбогур Павел Семеновдун кызы менен жүргөнүңүз жөнүндө бирдемелерди айтса керек." "Кайсы оңбогур?" "Тимоша, атаман." "Тимошабы?" "Ооба. Кызы ооруганда докторго каратты, көп акчаларды берди. Энеси кызмат кылбаса дагы акысын толук алды" деген сыяктуу сөздөрүн чала чарпы угуп калдым деди. Атам эмне жөнүндө чакыртканын билдим. Бирок мындан кандай окуя чыгып кетээрине көзүм жетпеди. Үйгө барганча эчен түркүн ойлордун башын чатыдым. Акырында кылган иштеримди моюнга алып, кызды сүйгөнүмдү айтууну туура таптым. Атам ачуусуна чыдабай турса керек, ары бери басып куроодо отурган экен. Дарбазадан кире бергенимде мага карай умтулуп: "Господин Александр Матвеевич, сизди көргөнүмө өтө кубанычтуумун" деп келди дагы муштап жиберди. Атам Матвей Матвеевич жапалдаш бойлуу, жашы 50-лөргө келип калган, томолонгон семиз сары киши. Амалкөй сөздөргө абдан уста, бирок ачуусу эң чукул. Ачуусу келсе колундагы буюмун сындырбай тынбайт. Эгер колунда буюм жок болуп калса, балтаны ала коюп ташка чаап ала турган. Эгер энем экөө урушуп калса, короодогу кызматкерлер коркконунан көчөгө качып чыга турган. Анткени энем ашкана албуут, жаактууга жай бербеген кара сур киши. Жайбыракат отурганда качанкы бир жеген котлетин же бирөө менен сөз талашып калганын же дагы бир эки короздун урушканын айтып,
мээни ачта турган маңыз адам эле. Бир айткан окуясын күнүгө кайталайт. Эгер бул окуяны уккамын, башкасын айт десең, уруша кетет деп Эрнис айтканда. Докточу жалганчы. Ата-энеңдин аты жөнүнө караганда сен немес эмессиң го? Эрнис деген фамилияны кайдан тапкансың, деди Иванов. Доктой турмузчу айтып бүтсүн дешти беркилер. Анын себептерин угасыз деп Эрнис күлүп койду дагы, атам мени 2-3 муштап жиберди. Мен унчугуп же кол кайрыганым жок. Кана, жакшынакай жаш мырзам. Капкайдагы жаман мужуктарды өзүнө тең туш кылып ойноого, сулуу кыздарды сүйүүгө, менин дүйнөмдү чачууга уста деп уктум. Ошол жөнүндөгү жомогуңуздан угууга кумармын деп дагы муштаарында колун кармай калдым. Мага ал жетпей турганын байкаган соң Екатерина Евгениялап үйгө карай жүгүрдү. Ал долуулардын спектакли башталды. Энем чаңырган ачуу үндөрүн чыгара, чачтарын жула, саксаңдап үйдөн чыкты. Кымындай ишти кыйла чатак кылууга, ак кишини каралап, жала жабууга экөө тең абдан уста эле. Экөө колдорунан келишинче тилдеди, ызырынышты, чачтарын жула жер тепкилешти. Ата-эне айткандарынын бардыгы туура, рас, мен айыптуумун. Мен бул ишти көпкөндүгүмөн же келесолугуман иштегеним жок, кызды сүйгөндүгүмдөн алуу үчүн иштедим дедим. Биз даражалуу, даңктуу адам ошол жаман мужик менен кантип куда сөөк болобуз? Кантип ошол мужиктун кызын үйгө кийирем? Кантип ошону менен бирге отуруп тамак жейм? Кантип аны менен бирге даражалуу жерге конок болуп баралам деп энем буркан шаркан түштү. Экөөңөр ата-энемсиңер, мен тана албаймын, бирок сен экөөңөрдө адамгерчиликтин сапаты жок. Алар дагы адам, силердикиндей байлыгы болбогон менен адамгерчилигин силерге теңеп болбойт деп кызууланып кеттим. Энем бакырган бойдон жерге жыгылды. Кызуулангандыктан көрбөй калыпмын. Атам аркаман келип чапканда көзүм ала чакмак боло түшкөнүмдү билем. Акырын көзүмдү ачсам, лампа күйүп турат. Башымда Крылов менен мени көтөрүп чоңойткон аял отурат. Садаган эс алдыңбы деп аял ыйлап жиберип бетимен өптү. Мен анын бул сөзүнө таң калдым да. Эмне болду эле дедим. Сен атаң чапкандан бери эсиң ооп, тил сүйлөбөй жатпайсыңбы деп Крылов ачылып турган жуурканды көкүрөгүмө жапты. Акырын башымды көтөрүп турдум, бирок башым зыңылдайт. Сол жаккы чыкыйым муштумдай болуп шишип чыккан. Мен эс алганга кубанып, кой десем болбой, мени баккан апам энеми чакырып келди. Бирок энеми караганым жок. Көзүм жуум жатып алдым. Менин сүйбөгөнүмдү сездиби же тынчын албай эле дедиби? Кирип келе жаткан атам алып кайра чыгып кетти. Мен азыраак компоттун суусун ичтим дагы Крыловду арабага кошууга буйрдум. Эми жатаар убакта арабаны эмне кыласыз, мырзам? Акырын атама билдирбей кош. Айтыңызчы, кайда барууга? Мен Лизаны көрөйүн жана ата-энесине эскерте турган сөздөрүм бар. Сен деле акыл берчи, эми алардын мында турушуна мүмкүн болбой калды дедим. Мырзам, сиз кечигип калдыңыз, деди Крылов жер карап туруп. Кандайча? Атаңыз иштин бардыгын бүтүргөн. Сиз берген 15 сом үчүн, энеси иштебегенде берген 5 сомуңуз үчүн Семеновдун үйү ичин баалап алып, анын өзүн уруп, катыны, кызы үчөөнү алда качан бул жерден кетирген? Койчу. Рас. Азыр алар бул жерде жок. Демек, Лиза да кеттиби? Ооба. Мага эч сөз айтышкан жокпу? Жок. Алар эми кайда кетти? Билбейм, деди. Күндөрдөн күн өтө берди. Мендеги кайгы абдан күч алды. Мурункудай жумушчулар арасына баруу, жаштар менен ойноо азайды. Ата-энем мени үйлөнтүү жөнүндө чоң аракетте болушту. Алардын аракети мени ого бетер күйгүздү. Редко Зубов жана Перилов деген эки помещик боло турган. Ошол экөөнүн кызына атам жуучу болуп барса,
балаң бузулуп калган бала. Андай бузулган балага кызыбызды берип ыйлата албайбыз дешип коюптур. Энем өзүнүн эжесинин кызына жуучу болуп барган экен. Алар дурус жууп берсе керек. Балам сага бүлөөнү алып берейин дедим. Алар сенин кылыктарыңды билишет экен. Ошого карабастан алар кызын бермекчи болду деп, жана мен ал бөлө кызды качан, кандайча деп урматтап туруум жөнүндө энем бардыгын эскертип айта баштады. Бирок энемдин сөзүнүн бири дагы кулагыма кирген жок. Анткени менин жүрөгүмөн орун алган жалгыз гана Лиза жана алардын адамгерчилиги. Мен Лизанын колуна барууга, революциялык иштерге, эми катуулап киришүүгө, качууга чындап бел байладым. Бирок ата-энемди жана байлыгыңды кантип таштайсың? Улуу даражалуу башыңды кантип төмөндөтөсүң? Кантип баш сала барып, Лизанын ата-энесине кулдан бетер киренди киресиң? Анда барганда кантип жан сактайсың? Баарыдан мурда Лиза сага тиеби? Алар сени мурункудай сүйөбү деген суроолор менен күрөштүм. Лебедев деген приставка бардым. Ал гимназияда мурун мени менен бирге окуган. Менин айткандарымды жерге таштабай турган болгондуктан Эрнст деген наам менен паспорт алдым. 200 сом менен Лизага жөнөдүм. Көп узабай Лизага үйлөндүм. Заводдогу курбу курдаштарымды чакырып той жасамыш болдум. Кийим кечени дурустадык. Батышпай жаткан көп бүлө жок болгондуктан бардыгыбыз бир үйгө кирдик. Арадан 2 жыл 6 ай өттү. Лизанын мага кылган мамилеси бардык капаны жана жумуштан чарчап келгендикти унуттурат. Анын үстүнө Лизанын боюнда болгондуктан мен өтө кубанычтуумун. Күндөрдүн биринде жашыруун жыйналыш өткөрүп жатсак, полицейский үстүбүздөн басып калды. Көпчүлүк терезелерден чыга качып кутулду. Мен 4 жолдошум менен колго түштүм. Мына ушул Лиза барбы, аман эсен төрөп алдыбы? Ал мага эмдигиче табышмак. 10 жылдан бери мында отурам. Ишенсеңер мына, ишенбесеңер ана. Мен нагыз орусмун. Сыр жашырып жүргөндүктөн фамилияма карап немецмин деп жүргөмүн. Караңгыда каардуу бороондо буюккандай. Ар кимисинин ою ар кайда кетти. Эрнстин сөзүнөн улам Каныбектин эсине Анархан эркиндер түштү. Аман эсен бар бекен. Эгер бар болсо, дал ушул убакта уктап жатышат бекен, же куурап, ыйлап отурушат бекен деп ойлонду. Эшик шарт ачылганда Холубутунда кишени бар бирөө кирип келди. Анын артындагы ачкыччы. Силерге жаңы конок алып келдим деди дагы. Эшикти сырттан бекитип кетмей болду. Отур тууган. Кимсиң? Чын сырыңды айт деп. Иванов ордунан өйдө болду. Келген адам ордунан кыймылдабай турду дагы. Мен большевикмин деди. Берки бешөө бирин-бири карашты. Революция иштери жөнүндө чечилбей жүргөн тетиксиз суроолордун тетиги эми табылгандай. Кандайчадыр кубанычтуу көз караш менен бардыгы тең жаңы келген адамга карап умтулушту. Сиздер белгилүү кыргыз эл жазуучусу Касымалы Жантушевден Каныбек романын угуп жатасыздар. Чыгарманын уландысы кийинки чыгарылышта окуган Кипариса Сурахманова.